Чолпонбек Абыкеев. Кызыл көйнөкчөн келин. Окуган Болот Бактыбеков. Сөз башы. Кызыл көйнөкчөн келин болуп көзгө көрүнгөн арбакпы, албарстыбы, же кандайдыр бир сыйкырдуу күчпү, айтор белгисиз укмуш жөнүндө көл айланасында өзгөчө түштүк жээгинин Тоң районунун аймагында көп айтып жүрүшөт. Өзгөчө түнкүсүн жол жүргөн шопурлар эстегенде өңдөрү бозоро түшүп кеп калышат. Ар түрлүү айтылган легендалар тууралуу укканыма көп болсо да, чогултуп, тизмектеп жазууну ойлогон эмесмин. Бир жолу Аблес аттуу досум менен аркы беркини сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыгып, ал кызыл көйнөкчөн келин тууралуу билгендерин айтып келип, өзү да көргөнүн, же көз эле эмес машинасынын ичинде келаткан бешөөтен көргөнүн айтып берди. Ошондо машинанын ичинде келаткандардан досумдан бөлөк дагы экөө отурган эле. Алар тигинин сөзүн ырасташып, баары даана көрүшкөнүн айтышты. Алтыгүл алардын аркасынан келаткан жүк машина айдаган тааныш шопур жигит да көрүптүр. Досумдун айтканы боюнча жолго кеч чыкканбыз. Күн ортосу Бөкөнбаевден өттүк. Бишкекке келатканбыз. Артта отургандар бүт уктап калышкан. Машинаны өзүм айдап алган. Жанымда отурган жолдош балам мени уктап кетпесин деп алаксытып, ар нерсени божурап сүйлөп, анда-санда кыңылда урдап коюп келаткан болчу. Бир нече айыл өткөндөн кийин жолдун бурулушундагы калың мүрзөлөргө машинанын жарыгы түшкөндө, мүрзөлөрдүн үстү мененби же аралаппы кызыл көйнөк кийген, узун кара чачы жайылып кеткен келин жүгүрүп келатыптыр. Менин денем муздай түшүп, ичимден келме келтирип жибердим да жанымдагыга карадым. Анын да көздөрү алайып кетиптир. Үнү дирилдей, түн ортосунан ойгондо бул келин ээн талаадагы мүрзөлөрдүн арасынан эмне кылып жүрөт деди. Мен билбейм дедим. Ал арттагыларды, "Эй, карагылач, бир аял адашып мүрзөлөрдүн арасында жүрөт" деп ойготуп жиберди. Мен болсо тиги келинден көзүмдү албадым. Эч кандай адашкан аял эмес экенин даана түшүндүм. Анткени анын жүгүрүп баратканы же учуп баратканы белгисиз эле. Баардыгы ойгонуп карап калышты. Тигил келин машинага токтоткула дегенсип кол булгалай, жол боюн карай жүгүрдү. Мен ойлогонду баары ойлосо керек. Артта отурган улуураагыбыз "Токтоба Аблес, баарыңар ичиңерден келме келтиргиле" деп жиберди. Ансыз да эки анжы болуп, акыл эсимен ажырап турган жаным машинанын газын басып, ылдамдыкты жогорулаттым. Машина мүрзөлөрдүн тушунан өтө бергенде келин да жол боюна жетип калган эле. Баарыбыз ичибизден күйрөп келме келтирип бараттык. Жанынан зуу деп өтө бергенде таптаана көрдүм. Узун бойлуусунан келген, денеси тал чыбыктай ийилген, жайылган кара чачы тизеге түшкөн ак жуумал келин экен. Айдын толуп турган кез болчу. Келин машина менен тең жарыша бери дегенде 200 метрче жүгүрдү. 100-110 километрлик ылдамдыкта бараттым. Эч кимдин келин тарапты караганга дарманы жетпеди. Мен гана күзгүдөн көрүп бараттым. Анан эле түптүз жолдо артыбыздан жандай жүгүрүп келатып жок болуп кетти. Ошол калыбыбызда балыкчы шаарынан өтүп, Капчыгайга киргенче үн деп сөз айта албай дымып келдик. Андан кийин деле сөздөрүбүз жуушпай койду. Жумшак машинага термелип, уйкусу келген немелердин андан кийин уктаганын көрөйүн. Бишкекке жеткиче чак чайып келишти. Келип үйгө түшөрүбүз менен арбак, Кудайга арнап Куран окуп жибердик. Түлөө өткөзүп элдин батасын алдык. Баарыбыздын ооздорубузга учук чыгып, ооруксунуп калган элек. Түлөө өткөзгөндөн кийин жеңилдеп жакшы болуп кеттик. Балыкчыдан коноктон чыккам. Кечки саат 9:00 өтүп калган болчу. Өзүм машина айдап жүрсөм да кызуумун. Кажы сайга чейин наша территория деп койчубуз. Майы аттуунун баары тааныш. Өмүрү тосушчу эмес. Чечекейим чеч боло магнитофондогу ырлардын күүсүнө термелип келатам. Чындыгын айтайын, жолдон жалгыз жарым кыз келин тосуп калса деп үмүттөнүп аялдамаларды карайм. Өзүм жалгызмын. Жол тоскондор жок. 2ден 3төн же эркектер. Ошентип келатсам, тилекти Кудай берип, Кара Шаар айылынан жалгыз кыз тосуп калды. Шып эле токтодум. Аркасына отурсам дегендей кылды эле, алдын отур деп жаңсай астыңкы эшикти ачтым. Кыйылгансып туруп отурду. Караколго баратыптыр. Кичине жүрүп эле тааныштык. Анча-мынча тамаша айтсам жообу түзүк. Зирпилдеп жанына жолотпой секиргенден эмес экен.
Машинанын ылдамдыгын котормуш болуп, балтырына 1-2 жолу колумду да тийгизип койдум. Коюңузчу деп секиримиш болгону менен чындап эмес, кылыктанып жатканын туйдум. 2-3 вульгарный ойноштор тууралуу анекдоттордон айттым эле шыңкылдап күлүп калды. Ылайыктап келип, жолдон четкере калың бак жакка айдадым. Каякка деди тигил чочуп. Чочуба, бартачокто бир бөтөлкө коньяк бар эле. Таанышкандыгыбыз үчүн 50дөн ооз тийип коелу деп шыпылдадым. Кереги жок, коюңузчу деди. Ага боломбу? Калың бактын көлөкөсүнө кирип токтодум. Ай сүттөй жарык болуп турган. Машинанын ичи жарыгын күйгүзүп, коньякты алып чыгып, шыпылдай ачып, экөөбүзгө куюп, алып жиберчи деп суранганга өттүм. Кылыктанып ууртап жатып алып жиберди. Өзүм да тартып ийдим. Эми эмнесинен ишти чоюм, түз чабуулга өтөйүн дедим да, өзүмө имере тартып өпкүлөп кирдим. Кызык экенсиз демиш болгону менен каршылык кылбады. Сен деле көптүн бири турбайсыңбы? Эптеп кылыктанмыш болуп, менин машинам менен бекер караколго жеткин келип турат го. Аны иш бүткөндө көрөлүк деп ойлодум. Бир колум менен машинанын тигил олтурган орунтугун жаткырып, кызды чалкасынан жыгып, ич кийимин чечейин деп жан башын сыйпалап жатып, кандайча экенин билбейм, машинанын терезесинен сыртты караптырмын. Карасам, машинадан 5-6 кадам арыраак, айдын жарыгы түшкөн жерде узун кара чачтары жайылган кызыл көйнөкчөн келин бизди карап туруптур. Эмнегедир денем дүрдей түштү. Ордумдан тура калдым. Мунумду тигил да байкай калды. Эмне болду деди чочуй. Келин жүрөт дедим. Кайра карасам баягы келин жок. Мен эмне болуп жатам? Же мас болуп калдымбы? Ээн талаада кайдагы келин деп ойлодум ичимен. Кайдан көрдүң деп берки чачы башын оңдоп, элтеңдеп эки жакты карап жаткан. Аңгыча тигине кызыл көйнөкчөн неме экен деп машинанын арт жагын көрсөтүп, бул жолу ал көрүп, мен көрө албадым. Тигини жошутуш үчүн ушул тегеректеги чабандардын аялы го деп койдум да, кой, бул жер болбой алды, кайра жолго чыгалычы деп машинамды оталдырып, жарыгын күйгүзсөм, баягы келин так алдыбызда 10-15 кадам жерде туруптур. Жүрөгүм оозума тыгыла түштү. Беркиден да үн чыкпай калды. Көздөрү бакырайган, маралдай керилген сулуу келин экен. Жөн эле көзүнөн от күйүп тургандай туюлду. Узун чачы жайылып, жука кызыл көйнөгү желге желбирейт. Буттарын көргөндө кантип бакырып жиберген жокмун билбейм. Тизеден ылдый түшкөн узун кызыл көйнөктөн бут эмес эле скелеттин сөөктөрү чыгып туруптур. Муну берки да көрүп, башын менин колтугума атып, айда деп бакырып жиберди. Шарт артка айдап жолго чыктым да, газды бошунча басып жөнөй бердим. Жолду гана карайм. Эки жагымды карагандан корком. Тигил болсо кичине жүргөндөн кийин өбөктөп алып, орунтуктун астына кузуп кирди. Токтотуп жардам бергенге дараметим жетпеди. Жанагы каргашалуу жерден бери дегенде 10 чакырымча өткөндөн кийин күзгүдөн артымды карасам, жанагы кызыл көйнөкчөн келин жүгүрүп келатат. Ылдамдык бери дегенде 120-130 км болчу. Чочуп кеткенимден аз жерден авария болуп кала сактап барып оңолдук. Андан кийин күзгүнү да караган жокмун. Бөкөнбаевде Беркинин эжеси турат экен. Туура үйүнүн эшигинин алдына түшүрдүм. Коркконунан машинадан чыкпай жатып араң чыкты да үйүнө жүгүргөн бойдон кирип кетти. Мен кеткиче шаштым. Машинамды эшиктин так алдына токтотуп, үйгө кирип келгенимде кейпимди көргөн колуктум бакырып жиберди. Астыңкы эгим кыйшайып, көздөрүм бир башкача айланып, өңүм чүпөрөктөй бозоруп кетиптир. Апам жүгүрүп келгенде көзүмө көрүнчү көрүндү дегенге араң жарап жыгылып түшүптүрмүн. Апам мениме машинаны айдатып алып, коңшу айылдагы молдон алдыртыптыр. Капкара улак садака чаап, бабедин өткөзүп, деги кылбаган ырымдарды кылыптыр. 3 күн дегенде араң барып эсиме келген экенмин. Ошондон кийин түн ичинде жол жүргөндөн корком. Жол жүрсөм да машинама толтура киши салып алам. Куран окуганды, келме келтиргенди үйрөндүм. Машинама түшкөн келин кызга тап койгонду такыр таштадым. Мына ушул өңдүү окуяларды уккандан кийин гана кызыл көйнөкчөн келин тууралуу чыгарма жазуу идеясы пайда болду. Көпчүлүк окуялар адабияттык жол менен типтештирилди. Балким көл айланасында жашагандардын эсинен чыга электир. Мындан 10 жылдар илгери мүрзөлөрдүн арасынан белгисиз себептен өлгөн келиндин сөөгү табылган тууралуу окуя дүң деп тараган. Жол бойлоп ар кимдерге көрүнө калчу арбак жөнүндөгү легенда да ошондон кийин угула баштады. Окурмандардын бүйрөсүн кызытпайлы. Сөз башынан болсун. Тагдырдын ачуу эсеби. 1 бөлүм.
Караколдон Бишкекке карай чыккан жаркыраган жапжаңы Жигули 09 Бөкөнбаевка деген бир келин бир кемпирди салып алды да Бишкекке деп бир келин салды. Биринчи тиги Бөкөнбаевка дегендерди салып алып, анан Бишкекке билет таппай, топурап жүргөндөрдүн арасынан ушул келиндин жалгыз экенин баамдап туруп басып барып, Бишкекке бир орун бар, анча деле кымбат айтпайм. Кетесизби десе, тигил кубанып кетип макул болду. Ичинен баары өзү астын ала ойлогондой болгонуна кымыңдай жайдарланып жолго чыкты. Бөкөнбаевка түнкү саат 10дордо келишти. Ага чейин баары менен таанышып, күлдүрүп сүйлөп, бакылдап келе жатты. Тигилер Бөкөнбаевден түшүп калганда келин тынчсызданып, "Дагы жүргүн чаласызбы?" деди. "Жок. Эми түн ичинде кайдагы жүргүнчүнү издеп жүрөлү. Өзүбүз эле кете береличи. Машинамда жакшы тартпай жатат" деп койду. Экөө эмнегедир тигилер түшүп калгандан кийин көп сүйлөшпөй калышты. Түрлүү тамаша сөз айтса, келин оңду жооп бербей сустайып койду. Жайын сураса, күйөөсү бар экен. Караколго төркүндөрүнө келип, кайра кетип баратыптыр. Билет жок же арзаныраак машина жок, 2 күндөн бери кете албай жүргөн экен. "Кадыр көңүл жарашса, бекер деле жеткирип коебуз" деди. "Жок. Сиз мени андайлардан деп ойлобоңуз. Мынча машинага түшпөсөм болот эле. Түшкөндөн кийин сураган акчаңызды берем. Күйөөм, балдарым бар кишимин. Жаман оюңузду коюңуз" деп кага сүйлөдү. "Кой эме. Тамашаласа урушуп кете сактадыңыз го" демиш болуп, жайгарып койгону менен ичинен "Сендей секиргендердин далайын көргөм. Кайда барасың? Ээн жерге чыгалчы. Кандай гана эркиме көнбөйт экенсиң" деп койду. Катар айылдар артта калып ээн жолго чыккандан кийин бир топ барып жолдон четкерээк суу бою жакка бурду. "Сиз каякка?" деп чочуп кетти келин. "Машинанын суу сызып кетти. Тигил суудан куюп алалчы" деп бейкапар жооп берип койду. Бир топ айдап баргандан кийин машинаны токтотуп, өзү эшикке чыгып капотту ачты. Астына суу чачымыш болуп жатып ойлоду. "Эмнесин мага катам? Ачыгын эле айтып кире бербейминби?" Кайра машинага кирди да келинге түз эле барып айтты. "Бир ыраазы кылбасаңыз болбойт. Баары бир күчтөсөм да максатыма жетем. Арыздансаңыз күйөөңүздөн айрыласыз. Элге журтка шерменде болосуз. Уят болосуз. Мен эмне? Акчанын күчүнө салып бат эле утулам. Зордойсузбу? Өз эркиңиз менен болбосоңуз ошентем да. Уятыңыз жок экен. Кантип айтып жатасыз?" деп келин ыйлап жиберди. Берки келинди шап кучактап, колун кайрып өпкүлөп кирди. Келин бар күчү менен каршылык көрсөтүп, тырмалаңдап жатты. Аңгыча машинанын арткы бек турган эшиги ачылып, чачтары жайылган, кызыл көйнөкчөн келин кирип отуруп калды. Жөн эле көздөрү бирде кып-кызыл болуп, көгүлжүм тартып, бирде кап-кара болуп күйүп турат экен. Экөө тиктеше түшүштү. Берги тырмалаңдап жаткан келин бошонуп, машинадан атып чыгып, тизесине түшкөн ак трусысын шашыла өйдө көтөрүп, "Бетиңиз жок адам экенсиз" деп ыйлап, өзү машинанын артын ачып, 2 чоң сумкасын сууруп чыгып, ийрелеңдеп көтөргөн бойдон жолду көздөй жөнөдү. Жигиттин оозунан сөз чыкпады. Ордунан да кыймылдай албады. Көзүн жумуп жиберип кайра ачса, машинанын ичинде эч ким жок экен. Тигил келин жолго жетип жете электе ошону күтүп тургансып, бир жеңил машина келип токтоду да түшүп алып зуу кете берди. Берки көзүнө көрүнчү көрүнгөнүн, же жанага кеткен келиндин бир балекети бар экенин билбей, жалдырап отурган бойдон далайда барып эсин жыйып жолго чыкты. Чоң жолго чыккандан кийин да бир топко эсине келе албай машинасын кыбыратып жай айдап бараткан. Бир айылдан өтүп калганда машина өзүнөн өзү ылдамдай баштады. Спидометри караса 130га жетейин деп калыптыр. Бутун газдан алып эмне болгонуна түшүнө бербей алактап кетти. Ушунча ылдамдыкта бараткан машинанын астыңкы эшиги ачылып, жанагы кызыл көйнөкчөн келин шып кирип келип отуруп калды да, жылмая карап колдорун Беркиге сунду. Көйнөктүн жеңинен аппак сөөк скелеттер чыгып келатты. Жупчука кызыл көйнөктүн ичинде да аппак скелет жүргөнүн көрдү. Болгону моюнду жапкан көйнөктүн бүйүрмө жакасына чейин гана келиндин жүзү адамдыкындай болуп, тери каптап туруптур. Көздөрү кызарбай карарып, кирпиктери күн нурундай чачырап, жадырай күлгөн дазуу тиштеринин алтын көрүнө түштү. Берки келиндин ким экенин эми тааныды. Колунун аты жогундагы өзүнө тааныш кызыл чоң таш бар алтын шакек да жүрөт. "Сен белең?" "Жок! Жок! Жогол көзүмө көрүнбөй" деп бакырып жиберди.
түп-түз жолдо зуулдап бараткан «Жигули» шарт жолдон чыгып, кучак жеткис теректи барып былч сүздү. Терезенин бір кырандысы туш-тушка учуп, машина консерванын челегиндей болуп эки бүктөлүп калды. Теректи түнөк кылып отурган куштар пырылдап уча качты. Машина урунгандан кийин жол боюнда кызыл куюн пайда боло түшүп, көзүрмемде жок болду. Эки бүктөлүп былчыган машинадан тигини сууруп алып жатышып, майынын кызматкерлери Али да жаны бар экенин билишкенде таң калгандарын айтпа. Көрсө тагдыр ага деген жашоонун кыйноосун Али бүтүрө элек окшобойбу? Кып-кызыл уюлгуган куюн көз алдында созулуп, үзүлө турган болуп кайра биригип, коюлана түшүп, ортосу агыш тартып жай айлана калып, кайрадан чимирик атып, укмуштуудай ылдамдык менен айланып жатты. Бир учурда кулагына: «Сен өлбөйсүң. Өлүшкө али эрте. Жаныңды берип коюп, менден оңой кутулайын деген экенсиң. Ач көзүңдү, анткорлонбой» деген үн угулду. Ачуу добуштан селт этип көзүн ачса, ооруканада жатыптыр. Чолоо жери калбай ак бинт менен таңылган. Буттарын, колдорун сырайтып илип коюптур. Бөлмөнүн ичинде эч ким жок, ээн экен. «Суу» деди бар күчүн жыйнап. Канчалык күчтөнүп, катуу үн чыгарууга аракеттенсе да эч үн чыкпады. Эриндери гана алсыз кыймылдаганы болбосо. Аңгыча палатага медсестра кирип келди да, оорулуунун көздөрү ачылып жатканын көрүп, тиктеп туруп калды. Суу деди берки жалдырай. Медсестра кайра сыртка шашыла чыгып кетти. Кичинеден кийин 3 ак халатчан болуп кайра киришти. Тигилер ооздору кыбырап, өз ара сүйлөшүп жатышты. Бөлмөнүн ичиндеги аппараттарды текшеришип, бир топко сүйлөшүштү. Оорулуу бир да сөзүн уккан жок. «Кудай жалгагырлар, суу берип койгулачы», деди жалдырай. Тигилер карап да коюшпады. Бирөө жүрөк тушундагы таңууну чечип, уккучун салып көпкө тыңшады. Анан медсестрадан бөлөгү чыгып кетти. Суу берчи, өлүп баратам», деди берке. Медсестра шылдыңда ансып күлмүңдөй карап турду да, чүпөрөктү сууга малып туруп, чекесин, оозунун тегерегин сүртүп коюп, «Сага ушул да жетет» дегенсип чыгып кетти. Эриндерине ным чүпөрөк тийгенде тили менен жалап алгысы келген менен тили да колдоюп оңду күрмөлбөдү. Канткен менен чекесине, ооздорунун тегерегине тийген муздак суудан каниеттене түшсө да, кайра эле суу сапчыкты. «Айланайындар, өлүп баратам, суу бергилечи», деп кыйкырды бар күчү менен. Эч ким уккан жок. Чындыгында жанатан бери сүйлөп жатам деп ойлогону менен добуш чыгармак түгүл, эриндеринде оңду кыймылдатууга жараган эмес. Көп өтпөй жанагы медсестра дагы бир доктор экөө келди да, сол колунун каруусуна тамма дары коюшту. Дары денесине тарай баштаганда кайрадан көз алдына баягы кызыл куюн пайда болду да, жаны кыйналып кирди. Канча жатканын ким билет, бир учурда кулагына баягы үн кайра угулду. «Жаныңды берип кутулам деп ойлоба. Ач көзүңдү. Сен айыгасың. Жарымжан болсоң да жашайсың» деген буйрук берди. Көзүн ачса, жанындагы орундукта аял отуруптур. Көп ыйласа керек, көздөрү шишип кеткен. Апасына актай кичүү уулу отурат. Жалдырап атасын тиктейт. Беркинин көзүнүн ачылганын көрүп, тигилер кубанып кетишти. Аял эңкейип, чекесинен сылай кетти. Бир нерселерди сүйлөп жатты. Берки уккан жок. «Суу берчи бай болгур», деди. Аялы укпады. Нымдуу чүпөрөк менен кеберсиген эриндерин гана сүртүп койду. Ушул нүм чүпөрөктү тиштеп, суусун соргусу келди эле, кыймылдамак түгүл оозун да ача албады. Кийин эсине толук келгенде укса, бир жума дегенде барып көзүн ачкан экен. Чындыгында доктурлар киши болбойт, аракет кылып деле кереги жок дегенсишип, көңүл бөлбөй калышканда, күтүүсүздөн көзүн ачып, эриндери кыбырап, кадимкидей жан кирип, жүрөгүнүн согушу калыптанып кетиптир. Мындай күтүүсүз өзгөрүүгө доктурлар да таң калып калыштыр. Авариядан сынган омуртка, жамбаш, бут сөөктөрү бүтпөй, жарым жылдан ашык ооруканада жатты. Дарылаган доктурлар: «Ажалың жок экен, жүзгө чыгасың. 12 жилигиңдин 2-3 гана соо болбосо бүт кыйрап, баш сөөгүңдөн жаракка кетиптир. Өлдү деп койсок да кайра тирилип кеттиң» деп тамашалап да жүрүштү.
Өзү болсо өлүмдөн коркуп, жашагысы келсе да ооруканадан чыгаары менен укмуштуу тагдыр күтүп тургансып, жүрөк заада болуп жүрдү. Ал түгүл ооруканадан такыр эле чыккысы келбеди. Эми үйүңүзгө бара берсеңиз болот дегенден кийин да башка врач менен сүйлөшүп, дагы жакшылап дарыланайынчы деп 2 ай жатты. Баш аягы 1 жыл дегенде барып үйүнө чыкты. Оң ыптасы жакшы иштебей, оң бутун сүйрөп басып, оң колунун манжалары жакшы кыймылдабай калганын доктурлар нервтен деп коюшту. Кайсыл бир нерв тамырлары жанчылып калгандан болуптур. Ооруканада жатканындагы көргөн бир түшү эсинен кетпейт. Бирде түшүндө эмес эле өңүндө болгон суйт. Эми жакшы болуп калдым. Мына чыгам, ана чыгам деп турган күндөрү болчу. Таңга жуuk ойгонуп кетти. Саатын караса 5-тен 10 мүнөт өтүптүр. Эрте экен деп кайра үргүлөп баратканда эшик кыйч ачылып, атасы кирип келди. Атасынын дүйнөдөн кайтканына 20 жылдан ашып калган. Ал сакалы жайкалган кызыл жүздүү, дайым күлүп жайнап жүргөн шайыр киши эле. Жүдөп, оролгон ак кепининин ар жери күйүп калыптыр. Босогодо кичине туруп калды да, анан акырын басып келди. Баласынын жанындагы орундукка отурду. Жүрөгү лакылдап чыккан Берке. Ата, сиз кайдан жүрөсүз? Деди. Ай уулум ай, сени кайсыл шайтан жолдон адаштырганда жаман ишке бардың экен. Кандай жаман иш, ата? Баягы мүрзөлөрдүн арасына өлтүрүп таштаган келинч. Беркинин жүрөгү кысылып кыйнала баштады. Аны сиз кайдан билесиз? Билем, балам. Билгенимден ушинтип өрттөнүп жүрбөймүнбү? Энең да билет. Энеси да 15 жыл чамурда каза болгон эле. Ал байкуш таптакыр күйүп кетти. Сени коргойм деп жүрүп. Жаным аман калды деп кубанып жатасың. Кубанба, балам. Андан көрө Кудай жолуна түшүп, күнөөңдү жууштун жолун изде. Ооруканадан чыккандан кийин сени тозок күтүп турат. Өлүүлөрдүн тозогунан тирүүнүн тозогу кыйын болот. Сага тирүүнүн тозогун даярдашууда. Тилимди ал, күнөөңдү жууштун жолун изде. Ооруканадан чыгаарың менен аракет кыл. Кийин кеч болуп калат. Аңгыча терезелер шарт ачылып, кызыл куюн пайда боло калды да, атасы куюнга сорулуп терезеден чыгып кетти. Учуп баратканда да бир нерселерди сүйлөп баратты, бирок анысын уга албады. Ойгонсо чын эле терезелер ачылып, желге чайкалып турган экен. Кечинде жакшы эле жаап жатышкан. Чекесинен муздак тер чыгып, температурасы көтөрүлүп калыптыр. Жанында жаткандардын бири ойгонуп кетип, "Эмне болду? Кыйналып жатасыңбы?" деди эле. Кыңкыстагандан башка жооп бере албады. Тигил туруп медсестраны чакырып келди. Медсестра аял температурасы көтөрүлүп кеткенин көрүп коркуп кетти. Жүгүрүп чыгып, кезектеги врачты чакырып келди. Врач көрүп чыгып, "Эмне, муздак суу ичтиңизби же шамалдап калдыңызбы?" деп көндүм суроолорун берип кирди. Ийне сайып дары берип жатып, араң калыбына келтиришти. Мына ушул окуядан кийин оорукадан чыккандан коркуп жүрдү. Атасы келген түш басса турса эсинен чыкпады. Бир жолу ары жакка барып кайра келгенден кийин жан таттуу болуп калдыбы, атасынын тилин алып өз күнөөсүн жоюунун жолун издейт. Бирок таба албады. Өз жанымды кыйсамбы дейт. Жашагысы келди. Жашоонун ушунчалык таттуу экенин чындап сезди. Кеп ойноп күлүп эле көңүл ачышта эмес. Күндө бир келин кыз менен болуп чер жазышта эмес. Жөн гана бутуң басып, оозуң сүйлөп, тынч тиричилик кылуунун өзү рахат экенин сезди. Жеке баамында жыргалчылыкты күндө бир аял менен болууга өтө байланыштырып жибергенин сезди. Ал түгүл кимдер менен болгонун, жашын, кыз же келин экенинен бери тизмелеп жазган блокноту боло турган. Жакын жолдошторуна көрсөтүп мактанып, "Көрдүңбү? 200ден ашып калды. 50гө чыккыча 400гө жеткирсем Чыңгызхандан ашам. Согушсуз эле катын пост боюнча Чыңгызхандан өтүп кетпесемби" деп каткырып калчу. Айрым достору ага атаандашууга аракет кылса, айрымдары жөн гана ого жүргөн кептери катары ишенип ишенбей кол шилтеп коюшчу. Ошондой уудуу турмуштун шарданында өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрмөйлем деп жүргөн кезде
эмне гана иштерди жасабады, нелер гана башынан өтпөдү. Далай оор жагдайлардан да кылт этип эбин таап, кутулуп кеткенин эрдик катары баалап, өзүн өзү жигиттин жигитимин, сууга салса да кургак чыгам деп жүрдү. Көзүнө эч нерсе көрүнбөй, урунарга тоо, урушарга жоо таппай турган ошондой күндөрдө кызыл көйнөкчөн келинге жолуккан. Өткөндө атасы келип түшүндө эскертип кеткен окуя ошол жылдарда болгон. Андан бери арадан жылт этип 17 жыл өтүптүр. Баары эсинен чыгып, унут болуп калган. Эми минтип кайра баарын эстөөгө тагдыр аргасыз кылып олтурат. Ооруканадан чыгып келгенден кийин кой союп, Куран окутуп, түлөө өткөрдү. Башын куттуктап эсен-соо ооруканадан чыкканын көргөнү келгендердин опур-топуру 2 жумада барып аяктады. Кантсе да ооруканада жүргөндө аз кыймылдаганга көнүп калган денеси коноkkара менен кошо туруп отуруп жүрүп, кеч киргенде кадимкидей чарчап, тырп этпей жыгылып жүрдү. Август айы аяктап калган кез. Шагын ийген жер жемиштердин асты бышып, күздүн алгачкы сүртүн бышыкчылык боёгу алма түсүнө түшө баштаган. Шаардын тоо жаккы четиндеги чакан айылга салдырган 2 кабат үйүнүн 2-чи кабатындагы терезеси бакчаны караган бөлмөдө. Терезелерин ачып коюп салкындап жаткан. Гезит журналдарды бир сыйра эрмектеп карап чыккандан кийин жон гана тынч жаткысы келди. Терезе тушундагы чоң түп алмурут быйылкы жылы түшүмдө аябай алган экен, жарыктык шагы илип бутагы жерге салбырайт. Ал түгүл 2 чоң шагы түбүнөн айрылып да кеткен экен. Ата көрө, ок атмага эле керек. Кара, ушуну сындырбай жөлөтүп коюуга жарашпагандарын, деди ичинен бала бакырасына ачууланып. Көк асманда күндүн үзүм-үзүм ак булуттары калгып жүрөт. Ак мөңгүлөр күн нуруна кактана магдырашат. Не аптаптын күчүнөнбү, сайраган куштар ысыктан качып жетип кетишсе керек. Теребелде тынчтык. Алмурутка жараша кеч быша турган кыштык апорт алма бар эле. Али эрте болсо да айрым күнөстүү жердегилеринин бөйрөктөрү кызара баштаган экен. Күз эрте келет көрдөт, деди ичинен. Күтүүсүздөн алмурут багынын үстүнө буладай ак булут келип конду да, куюн айдагансып удургуй түшүп, созулуп, кызыл түскө айлана баштады. Беркинин башы жарылып кетчүдөй болуп, чытырабысып, бөлмөдөн чыгашсам деди эле, ордунан козголууга дарманы жетпеди. Болгону бир оодарылууга жарап, дивандан полго кулап түштү. Кыйкырайын десе үнү чыкпады. Кызыл көйнөк эмнегедир дайыма бир башкача желпилдеп турган баягы келин терезеден зырп деп кирип келди. Берки полдо оналактап, турууга аракеттенгенинен эч нерсе чыккан жок. Бул жолу келин гана сүйлөп жатты. Беркинин тили байланып калгансып, үн да дей албады. Мен сенин ушул бөлмөңдү жакшы көрчү элем. Эсиңдедир? Кандай гана сагындым. Эч дабышсыз басып жүрдү. Анан дивандын үстүнө отуруп, Беркини тиктеп турду да, чарчагансып жаздыкка кыйшайды. Жаздыкка кыйшаяры менен келиндин сулуу жүзү өзгөрүлүп, кагыраган скелетке айлана түштү. Анан баягы өзү жакшы билген келин экендигин азуусундагы өзү салдырып берген алтын тиштери гана билгизгенсийт. Андан аркысы эсинде жок. Эсине келгенде доктор укол сайып жатыптыр. Аялынын айтымында оозунан ак көк куюлуп, тилин чайнап полдо жаткан экен. Өзүнө толук келгенден кийин аялына башка бөлмөгө барып жаталычы деди. Аялы бүгүн кеч болуп кетти. Эгер кааласаң жатуучу бөлмөбүздү башка жакка эртең которолу. Бүгүнчө ушул жерде эле жаталы. 20 жылга жакын жаткан бөлмөбүз. Тынчсызданбачы, деп жооткотуп болбой койду. Жүрөгү бир нерседен түпөйүл болуп, кыйналып жатып, көзү илинип кеткен экен, кайра чочуп ойгонуп кетсе жанында аял эмес эле кызыл көйнөкчөн келиндин скелети жатыптыр. Баа деп бакырып ордунан учуп туруп, эшикке ат койгонун бир билет. Ошол боюнча кайра эсине Чымкоргондогу акыл эсинен айныгандардын ооруканасынан келди. Мен каяктамын, деди жанынан жаткандан.
Ал Беркини бир топко ырсайып карап турду да: "Сенби? Сени бүгүн бюрого саламын. Уктуңбу?" деп ордунан секирип турду да, тиштерин кычыратып, көздөрүн акырайтып, калчылдап карап калды. "Соо неме?" деди Берки ичинен. Ордунан турса ак көйнөк, штан кийип жүрүптүр. Көкүрөгүндө катар номери да бар экен. Жаткан кроватынын кырына отуруп алып, башын мыжып канча ойлонсо да кайда экенине эс акылы жетпеди. Аңгыча ары жактан күрсүйгөн бирөө жүгүрүп келди да: "Жаным, алтыным, кандайсың?" деп катынын жаңы көргөнсүп өпкүлөп басып жыгылды. Тырмалаңдап канчалык кутулууга аракет кылган менен ныпым ала калбаса керек, күрсүгүй букадай күчтүү немеби бир паста Беркини кызы көргөнсүп баса калды. Акыштанын чечип ыргытып жиберип зордуктап кирди. Кошунасы болсо ордунан атып туруп: "Мен силерди көрүстөм. Бүгүн бюродо маселеңер чечилет. Бузулган акмактар, түрмөнүн түбүндө чирийсиңер" деп чучуктай чыңырды эле. Үнүнүн ачуулугунан Беркинин үстүндөгү күрсүгүй да чочуп кетип, тура калып өз кроватын көздөй: "Кечиресиз, кечиресиз" деп бөйпөңдөп жөнөдү. "Ай! Жер көчүп келатат! Жер көчүп келатат!" деп ары жактан жаткан бирөө ордунан атып туруп, Беркинин кроватынын астына кирип кетти да, көп өтпөй кайра башын чыгарып: "Экөөбүз аман калдык. Кудайды, экөөбүз аман калдык" деп ыржайып койду. Өңү же түш экенин ажырата албай, же эсине толук келе албай, эптеп ордунан туруп, күрсүгүй ыргытып ийген ыштанын алып жаңы эле кийейин деп жатса, элдин баарын бюросу менен коркуткан неме артында жабышып калбаспы? "Сени партиядан чыгартпайм. Коркпо. Өзүм жоопкерчилигиңди алам" деп жанталашып шыбырап жүрөт. Жанатан көзүнүн кыйыгы менен карап жаткан күрсүгүй жонукка көнбөй жулунуп жаткан Беркиге кыжыргы келип кетти окшойт. Ордунан туруп, талтактай басып келип, Беркинин мойнун колтукка салып катуу кысканда, кың дебей кыймылсыз туруп бергенге аргасыз болду. Бир бөлмөдө жаткан 9 адамдын 7-өө, эң бурчта жаткан чал менен өзүнчө эле шылкылдап музыка ойногондон башкасы жайма-жай орундарынан туруп келишип, демейдеги ишине киришкендей кезекке тура башташты. Берки алынын бардыгынча: "Жардамга! Эл журт, жардамга! Айланайындар! Кое бергиле! Мен эркекмин" деп кыйкыра баштады. Аңгыча эшик ачылып, колунда узундугу 1,5 метрче келген, килейген токмогу бар күрсүйгөн семиз кара аял кирип келди да: "Өлүк канаңды! Көк мээлер! Кудай булардын мээлерин алып, аң килигин калтырып койгонун кантейин? Эртеден кечке бири-биринин көчүгүнө жабышкандан башка акыл калтырбаганын кара! Кудайдын кусуруна калган шүмшүктөр!" деп айкыра качырып киргенде, бирлери кроваттын астында, бирлери төшөгүнө орнонуп, баары туш тарапка качты. Берки ордунда кала берди. Тушоосундагы ак дамбалга чалынып, аял жүгүрүп келип аны жоңго таягы менен бергенде: "Менде эмне күнөө? Зордоп жаткан тигилер болсо!" деп чаңырып жаш балача ыйлап жиберди. Беркини таңгала тиктеген аялдын көзү алая, таягын экинчи жолу дагы урууга даярдап көтөргөн боюнча тиктеп турду да: "Акылыңа кирип калгансыңбы?" деди. Берки шашыла ыштанын көтөрүп, аялды жалооруй тиктеген калыбында: "Мен каяктамын? Мени бул жакка ким алып келди?" деп суроолорду биринин артынан бирин берди. "Кудайга тоо, сен чын эле эс акылыңа келип калсаң керек" деп жакын басып келип, Беркинин көздөрүнүн агын барбайган бармактары менен ачып, карегин карап туруп: "Чын эле көздөрүң оңолуп калыптыр. Жүрү, сени врачка көрсөтөйүн" деп ээрчите жөнөдү. Килейген калың эшиктен коридорго чыгышты. Чыгаары менен эшикти кайра кулпулап койду. Ар биринде ак халат кийген күзөтчү бар. 3 эшиктен өтүп баргандан кийин бир бөлмөнүн эшигин ачып, босоодон башпакты. "Кирүүгө уруксат бекен?" "Киргиле." Бөлмөдө көз айнек тагынган, олбурлуу, бети балжайган ак халатчан адам олтуруптур. "Мойдунович, бул оорулуңуз байкашымча эс акылына келип калыптыр." Доктор астындагы кагаздардын башын көтөрүп, көз айнегин оңой, бирде семиз аялды, бирде Беркини таңгалап карап турду да: "Сизге муну бул жакка ээрчитип келүүгө ким уруксат берди?" деп атырыла тура калды. Семиз аял бүжүрөп коркуп кетти. "Мойдунович,
Байкасам эс акылына кадимкидей келип сүйлөп калыптыр деп жанагы токмогу менен атырылган каардуу аялдын үнү араң чыгып, жолдо катарда эч тартип бузбай ээрчип келди. Өзүңүз деле карап көрсөңүз. Артка кетенчиктеди. Мунун айыккан айыкпаганын ажыратып, анализ бергидей сиз эмне врачсызбы? Бирин бири өлтүрүп жатса ажыратыңыз. Тазалыгын сактаңыз. Кыскасы өз жумушуңузду билиңиз. Уктуңузбу? Уктум. Кечирип коюңуз, Мойдунович. Кайра ээрчитип кетейинби? Доктор орунтугун айлана Беркилерге жакын басып келди да, Беркини тикирей этиктеди. Анан жай үн менен: "Өзүңүздү кандай сезип турасыз?" деп кайрылды. "Жакшы эле. Жанатан бери сүйлөшүлгөн сөздөрдөн, чөйрөдөн улам өзүнүн кайда экенин болжоп сезип турса да, жүрөгү ишене бербей, мен кайдамын айтыңызчы. Мени бул жакка ким алып келди?" деп суроолорду узатты. Доктор суроолоруна жооп бербестен: "Бул жакка отуруңузчу" деп орунтук көрсөттү. Берки басып барып, докторга көрүнгөнү жаткан оорулууча жайгаша отурду. "Мына, эс акылына келип калыптыр" деп чыйпылдап жиберди семиз кара аял. "Сизден эч ким эч нерсе сураган жок." Доктор аны акшыя карады. Анан Беркинин көздөрүн колу менен ачып, чөнтөгүнөн чоңойткучун алып чыгып, бир топко карады да суроо берип кирди. "Атыңыз ким?" "Кутман." "Фамилияңыз?" "Кадырназаров." "Кайда иштечү элеңиз?" "Жол кырсыгына кабылып, 1 жылдан бери иштей элекмин." "Мурдачы?" "Мурда Республикалык текшерүү комитетинде иштечүмүн." "Кызык. Мунун баарын менден неге сурап жатасыз? Сиздеги менин мед карточкамда баары жазылуудур да." Доктор жанагыдан да жумшак сүйлөдү. "Кечиресиз. Бул суроолор биздин ишке керек", деди да дагы бир топко балдарынын, аялынын атын, жашаган жеринин дарегин, туулган жерин сурады. Анан Берки семиз аялды кетирип жиберип, дагы бир ак халатчан эркек менен орто бойлуу аялды чакырып алып, коңшу бөлмөгө киришип, кичине кеңешип отурушту да, чыгып келишип кайра көзүн ачып, үчөөлөп улам бири карап, отургузуп, тургузуп, оң буту, сол буту кайсы экенин сурашып, тажатып жиберишкенде Берки чыдабай кетип: "Бай болгурлар мен сопсо элемин. Үйдөн аялымды чакыртып койгулачы. Телефон чалып, келсе сүйлөшөйүн", деди да номеринен бери айтып берди. Тигилер кайра коңшу бөлмөгө кирип кетишип, кичине акылдашып чыгышты да, Кутмандын өзүн коңшу бөлмөгө кирип, эшигин бек жаап коюп, бир жакка телефон чалып, кожулдашып, көпкө сүйлөшкөндөн кийин бир учурда эшикти ачып: "Келиңиз, аялыңыз менен сүйлөшүңүз", дешти. Берки шашыла демигип барып, трубканы ала койду да: "Кандайсың, Салтанат?" Аялынын аты Салтанат эле. "Ден соолугуң жакшыбы? Бала бакырагандай?" деп алжай сурап кирди. Аялынын үнү кардыгып, араң жооп берип жатты. "Сага эмне болгон? Ооруп турасыңбы? Мени бул ооруканага ким алып келди? Качан жаткыздыңар эле?" деген суроолорду бергенде, аялы такыр эле жооп берүүгө жарабай калды. Докторларда бир нерсени болголошту окшойт. "Болду, сүйлөшүү убактыңыз бүттү" дегенче Кутман "Келип кетчи" дегенге үлгүрдү. Андан соң доктор өзү ээрчитип алып, жалгыз койкасы бар, терезеси тордолгон бөлмөгө алып барды да: "Тамак ичкиңиз келеби?" деди. "Ичегим жабышып өлгөнү турам. Бир жума тамак ичпеген кишидей болуп", деди Берки жашырбай. Доктор чыгып кеткенден көп өтпөй тамак көтөрүп келишти. Баарын шыпкап ичкенден кийин денеси шалдырай түшүп, койкага кыйшайып жата кетти. Катуу уктап калган экен, бир убакта эшиктин ачылганынан ойгонуп кетсе, баягы семиз кара аял экен. Болгону колунда токмогу жок. Жүрөгү оозуна тыгылып, калчылдай одеялдын астына бүрүштү. Тиги жылмая карап, балтаңдап басып келип, кроваттын жанындагы орунтукка отуруп, каадалана докторча Кутманга кайрылды. "Байкушум, сага Кудайдын боору уруду. Эс акылыңа кайра келдиң. Кана, бери болчу, көзүңдү көрүп коеюн." Аябай ыкшая карады да: "Мына, кадимкидей жакшы болупсуң. Эми Кудай сактасын де. Эс акылыңдан кайра айныбашка аракет кыл. Мен 15 жылдан бери ушул жерде иштейм. Болгондо да жанагы сен жаткан эң ашынгандардын кармаган палатада. Сендей болуп туруп эле эс акылына кайра келип, куландан соо болуп кеткендердин бери дегенче 10дон ашыгын өз колум менен узаттым.
Анын ичинен экөө гана кайра келди. Калганы ошол боюнча айып кетти. Мен кайсы ооруканадам? Байкушум, сага врачтар эч нерсе айткан жокпу? Алар ошентип беришет. Калп эле сактанышып. Баары Кудайдын буйругунан. Жашырганда эмне эртели кеч билесиң да. Сен кадимки Чымкоргондосуң. Чымкоргондо? Чочуганынан ордуна тура калды. Акылынан айныгандардын ооруканасында экенин түшүнгөн. Бирок Чымкоргон оюна келбептир. Ооба, анын эмнесине чочуйсуң? Болгондо да байкушум, айыгуудан үмүт үзүлгөн, ашынгандар деп бөлүп койгондор менен жатпадыңбы? Тагдырың оор экен. Бир жакшы жери айнып жүргөн кезиңде көргөн кордуңдун бирин да билбей калдың. Туурабы? Качантан бери жатам. 1,5 жылча болуп калды. 1,5 жылча? Дагы секирип чочуду. Семиз кара аял экөө тээ түн ортосунан огуча сүйлөшүп отурушту. Өз кезегин өтөгөнү келгенде Кутман жөнүндө билгендеринин баарын айтып берди. Аялы келсе эле кызыл көйнөкчөн келатат, шуру келатат деп бакырып жолотпойт экен. Бүт аял аттуунун баарынан коркуп, кармагандарды тиштеп, тытып жулун чекен. Жанагы жаткан бөлмөсүнүн башчылары бюро. Дайым эле баарын бюрого салам деп кыйкыра бергендиктен бюро деген атка да ээ болуптур. Бюро менен кыжинди, эси дарт эле ошол болгондуктан ушундай атка ээ болуптур дегендер экен. Эс акылдары жок болсо да айбанаттардыкы сыяктуу бири-бирине баш ийүү бар экен. Тигилекөө калган жетөнү каалагандай эрмектей беришет экен. Практикант студенттер келгенде кыз эркеги дебей айнектин сыртынан тогузунун кылыктарын карап боорлору ката күлүшчү. Карагатын өзүнүн кезеги келгенде андай студенттерди жолотпой кубаласа, өнөгү тамара кайра түрдүү спектакльдерди коюп берүүчү экен. Ушулардын баарын Саймиредей сайраган карагатын кетеринде экинчи ооруба, байкушум. Өзүң чоң кызматта иштеген жигиттин гүлү болгон экенсиң. Тагдыр да. Жанагы жерде секретарь, обком, начальник, милиция, койчу, соодагерде отурат. Кудай баарын бир бөлмөгө камап, бир паста айбандан да төмөн кылып койбодубу? Көрдүңбү? Болбосо ар кимиси өзүнчө чиренчү эле, деди. Эзеке, жалгыз бөлмөдө жаткандан коркуп жатам. Таң аткача отура турасызбы деп жаш балача жалдырап жиберди. Атаны байкушум ай. Мейли. Мен азыр тигилер бири-бирин өлтүрүп салбай тынч жатты экен карап келейин. Баарына уктаткандын дарысын ичирип койгом. Ошентсе да караш керек. Өзгөчө жанагы шүмшүк кыжинди бат эле ойгоно берет деп чыгып кетти да жарым саат өтпөй раскладушканы көтөрүп кайра келди. Дарыдан аябай бердим эле, тырп этпей уктап жатышат. Көзүңдү айлайтпай сен да укта деп коюп, өзү раскладушка жатаары менен уйкуга кетти. Ман болсо улам көзү илинип баратса кайра чочуп ойгонуп тынч уктай албады. Семиз караны эртең менен эрте бир медсестра келип ойготуп кетти. Кейпи дайындап койсо керек. Кой, мен дежур врач ойгон электе ордума барайын. Мейли, жакшы кал. Сен эми көп болсо бир жумача кармап бошотушат деп жайдары коштошуп чыгып кетти. Жумушчу күн баштала электе аялы, балдары, туугандары болушуп 3 машина менен жетип келишиптир. Алгач врачтар аялын көрсөтпөй, сүрөтүн көрсөтүп, бул ким, тааныйсыңбы деп жатышып, балдары кыздары, келген туугандары бүт учурашкандан кийин барып бараан көрсөтүштү. Аялы берки учурашканда колдору калчылдап, коркуп турганын жашыра албады. Экөө тең кучакташып, буркурап ыйлап жиберишти. Доктурлар дагы бир жумача калсын, текшерилсин дегенине Кутман болбой, аялына, туугандарына мени алып кете көргүлө, 1 мүнөттө калтырбагыла деп жалдырап жиберди. Ары кетип, бери кетип жатышып, туугандары чыгарып баса беришти. Жол боюндагы теректерди артка таштап, шуулдаган Волганын ичинде келатып, кызыл көйнөкчөн келинге кайрадан жолугушаарын жүрөгү менен сезди. Бирок бул жолу коркподу. Кайра эртерээк жолугушуум керек деп эңсеп да келатты. Үйгө келишкенден кийин туугандары түлөө өткөзөлү дешти эле Кутман болбой койду. Жакындары чогулушуп, ырым кылышты да опур-топурсуз тарашты. Анын үстүнө Кутмандын таза айтканына эч кимиси деле толук ишене элек болчу.
Туугандары тарагандан кийин Кутман саунаны жактырып, аябай жуунду да кийим которуп кийинейин десе, ушунчалык шимилип арыктагандан мурдагы кийимдери бири да чак келбей калыптыр. Жаш балага кийгизгенсип шөлбүрөп. Тескерисинче улуу баласынын кийимдери чак экен. Эптеп эле көңүлү чөкпөсө экен деп карбаластаган аялы уулуна машинасын айдатып алып, күйөөсүнө жаңы кийим издеп шаар кыдырып кетти. Көздөрүн алайтып атасына жакындагандан корккон балдарын көрүп, Кутман ушунчалык зээни кейисе да сыртынан сыр бербеске аракеттенди. Өзүнчө калган Кутман экинчи кабаттагы баягы бөлмөгө көтөрүлдү. Эшиктин туткасын кармаган боюнча жүрөгү даа бача албай кичине турду. Ал түгүл чекесинен тер да чыга түштү. Акыры кайратын жыйып эшикти шарт ачып кирип барды. Бөлмөнүн жасалгасы мурдагыдай эле экен. Болгону 2 кишилик уктоочу мамык дивандын үстүнө жука жабуу жабылып, төшөгү жок турганы бул бөлмөгө көптөн бери эч ким жата электигин айгин элегенсийт. Бир сыйра айландыра карап, киши бою чоң күзгүгө келгенде бир топко өзгөл бетине өзү бир чети таңдана, бир чети сынай, бир чети акыры ушуну көрмөксүң деп табалай тиктеп турду. Шөлбүрөгөн костюмдун ичинде арыктаганынан калжайган, башын араң көтөргөн мойну илмейип, скелетке кийим кийизгенсиген неме тиктеп турду. Биринчи көргөндө деги эле шумдук көрүнөт экен. Жак эттери шимилип, көз чараларынын чуңкуру ары кирип, терisi эле болбосо тирүүлөй скелет. Кудай агарган чачы суюлуп, жүндөй уйпаланып калыптыр. Чын эле ушул турган менминби деди, ичинен түтөй күйүп. Анан күзгүнүн үстүнөн илинген өзүнүн портретин карады. Анда келбети келишкен, кайраттуу, чачын артка тараган, чиренген жигит күлүмсүрөй карап турду. Жүрөгү лүкүлдөп ысып чыкты. Басып барып терезени ачып жиберди. Бакчадан жаз илеби менен жердин, жаш чөптүн, гүлдүн жыты урду. Бул жашоо кумарынын жыты эле. Өпкөсү жарылып кете сактады. Сендиректей түшүп келип диванга отура кетти. Кичинеге башын мыжып отурду да, кайра ордунан туруп келип, күзгүнүн үстүндөгү портретин алып, кийим илгичтин ичине катып салды. Кичине жеңилдене түшкөнсүдү. Кайра күзгүгө келип өзүнө тигилди. Өзүнүн көзүн өзү тиктегиси келди. Ушунча жашап келатып өмүрүндө өзүнүн көзүн өзү тиктебептир. Сен деги кимсиң? Кел, чындыкты ортого алалычы, деп өз көзүн өзү тиктебептир. Ойлоп көрсө өз көзүн өзү тиктөөдөн качуучу экен. Кызыл көйнөкчөн келинден качкандай качуучу экен. Бозоруп, оту качкан каректер, кечирээк тиктештик. Кеч болуп калды деп сүйлөп жатты. Түшүндү. Үнсүз түшүндү. Айтуунун кереги жок эле. Көөдөнүн жарган чындыкты түшүндү. Аңгыча булак деп терезеден кызыл көйнөкчөн көрүндү да, адатынча эч табышсыз бөлмөгө кирип келди. Кутман бурулуп караган жок. Эч кыймылсыз күзгүдөн кызыл көйнөкчөндү тиктеп тура берди. Болгону баягы адатындай муундары калчылдап, жүрөгү дүкүлдөп чыкпады. Тескерисинче көптөн бери зарыгып күткөнү акыры келгенсип жеңилдене түштү. Каккан казыктай болуп күзгүдөн тиктеп тура берди. Кызыл көйнөкчөн каалгып басып тигинин катарына бир кадам арткараак токтоду. Экөө бирин-бири күзгүдөн тиктеп турушту. Кызыл көйнөкчөндүн жеңинен скелет колдору көрүнбөдү. Ал түгүл скелет буттары да көрүнбөдү. Кыпкызыл көйнөгү гана бөлмөдө жел жок болсо да делбиреп турду. Каректери бакырайып, капкара болуп чачырайт. Чачы жайылып, далысын жаап, көйнөк менен кошо делбирейт. Эриндери кымтылып, жүзү сустаят. Баягы тааныш жылмаюу жок. Көрдүңбү? Мен тирүүнүн скелети болдум. Акыры максатыңа жеттиң. Эми жанымды алганы келсең керек, деди Кутман. Кызыл көйнөкчөн үн да дебеди. Бирок Кутман биз сүйлөшүүчү жер бул жер эмес. Экөөбүз сүйлөшчү жерге кел дегенди туйду. Балким менин жанымды коёрсуң. Ансыз да тирүүнүн өлүгү болдум, деди Кутман. Мен сага эч нерсе кылган жокмун. Сен өзүңдү өзүң кыйнап жатасың. Болгону мен сенин көзүңө көрүнүү кудуретине ээмин. Сени ажалдан сактадым, оорудан айыктырдым,
Сен адамдык карызыңдан кутулуш үчүн экөөбүз сүйлөшүүчү жерге кел дегенди келин күзгүдөн үнсүз тиктеп турса да түшүндү. Көз ирмемде келин жок болуп кетти. Терезеден ийиктей чимирилген кызыл куюндун чыгып баратканын Кутман көрүп калды. Жатууга келгенде Кутман аялынан төшөктү жанагы бөлмөгө салып берүүсүн өтүндү. Аялынын көздөрү алая түштү да, балким башка бөлмөгө эле жатарсың. Биринчи кабаттан бир бөлмө бошотуп дайындап койдум эле деди. Жок, мен айткан бөлмөгө салып бер. Өзүң болсо башка бөлмөгө жата бер. Менин жалгыз жаткым келип жатат деди Орой. Аялы үндебеди. Жалгыз жаткым келип жатат дегенине кубанып да кетти. Күйөөсү суранып жаткан бөлмөгө эч ким жатчу эмес. Анткени туруп эле терезе өзүнөн өзү ачылып кетип, жаздыктар уйпаланып, киши жаткандай болуп калып, же кандайдыр бир добуштар угула берчү. Аялынын Кутмандын тили менен каргашалуу бөлмөгө төшөк салып бергенден башка аргасы калбады. Балдарыңды сагындың го? Балдар жаткан бөлмөгө жатсаңчы дейин десе, балдары атасы менен жатмак түгүл, чогуу отуруп тамак ичкенден коркуп жолошпойт. Мемире уктап жатканда Кутман бирөөнүн тиктеп турганын сезип ойгонуп кетти. Түн ортолоп калса керек. Толгон айдын жарыгы түшүп, бөлмө ичи күүгүм жарык болуп туруптур. Терезенин сыртында кызыл көйнөкчөн келин Кутмандан көзүн албай тикирейип тиктеп турган экен. Экөө бир топко тиктешти. Келиндин көздөрү күйүп турду, ким билсин, Кутманга каректеринен бери даана көрүнүп турду. Кутман ордунан туруп, терезеге келди да аны ачып жиберип, «Кирбейсиңби?» деди. «Киргим келсе өзүм деле кирмекмин» дегенди укту. «Деги менде эмне акын калды?» деп кыжырланды. Кайра бурулуп басып келип диванга башын мыжыйып отуруп калды. Башы жарылчудай ысып, жүрөгү лакылдап чыкты. Кайдадыр безип чуркап жөнөгүсү келип жатты. Балким жөнөп да калмак. Аңгыча: «Байкушум, эми эс акылыңдан айрылба. Өзүңдү карма» деген баягы жинди канадагы семиз кара катындын айтканы эсине түштү. «Мен эмне болуп баратам?» деди өзүнө өзү. Башын силкип алды. Эсине келе түштү. Денеси безгек тийгендей калчылдап жатыптыр. Терезени караса ачык боюнча турат. «Мен бул жердемин» дегенинен караса, кызыл көйнөкчөн чоң күзгүнүн жанындагы креслодо отуруптур. Шуружан жалтырай карады. Канча жылдан бери ушул атты атаганга жүрөгү чыдабай келат эле. Канча жылдан бери өзүн өзү унуттум, эч нерсе болгон эмес деп ишендирип келат эле. Канча жаны кыйналса да ушул атты атагысы келбеди эле. Келиндин каректери атты укканда ай жарыгындагы күүгүмгө тилип, жап-жашыл болуп жашылдай түшүп, кайра кыпкызыл нур болуп Кутманга кадалды. Кутман алка-шалка терге чөгүлүп, ич көйнөгүнүн көкүрөк топчусун үзүп, аба жетишпегенинен көкүрөк тытмалап жиберди. Шуружан, ансыз да мен өлүкмүн. Тирүүнүн өлүгүмүн, жанымды кыйнабай алчы» деди булдуруктап. «Жок, сен биз сүйлөшчү жерге келмейин өлө да, тынч да жашай албайсың. Атымды атаба, экинчи атаба» деди да кызыл куюнга айланып терезеден шуу чыгып кетти. Келин чыгып кетери менен бөлмө ичиндеги абал өзгөрүп, Кутман өзүнө келе түштү. Ордунан туруп барып жарыкты күйгүзүп, ачык терезеден ай нуруна бөлөнүп бейкапар тынчтыкта мемиреген бакчасын карап турду. Жаздын сыдырым урган жели чыйрыктырып жибергенинен терезелерди жапты да кайра ордуна барып чалкасына жата кетти. Суу ичкиси келип астыга ашканага түшүп баратып, аялы эшигин кичине кыйгач ачып, аны карап турганын байкады. Алгач «Эмне карайсың? Дагы жинди болуп кеттиби деп жатасыңбы?» деп кыйкыра жаздап барып кайра үн чыккан жок. «Анда эмне күнөө? Менин толгайык каныма али ишене албай жатат да» деп койду ичинен. Чындыгында аялы Кутмандын кимдир бирөө менен кыйкырып сүйлөшүп жатканынан ойгонуп кеткен. Жүгүрүп барып, улуу баласын ойготуп, экөө азыр телефондун жанында отурушкан эле. Эгер күчөп эшикке жүгүрүп качууга камурса, тез жардамга чалалы дешип. Кутман эч нерсе болбогонсуп, ашканадан суу ичип, кайра каңгылдай ырдап басып келип бөлмөсүнө кирип кетти. Ошол боюнча добуш угулбай дымып калды.
Кутмандын ооруканадан чыгып келгенине 2 айга айланып, үйүндөгүлөр чын эле айып келгенине ишенип калышты. Баягы алгачкы түндөн кийин түн ичинде бирөөлөр менен бакылдашып сүйлөшкөнүн токтотту. Болгону мүнөзү гана таптакыр өзгөрүп кетти. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Үйгө киши келип жатабы, кетип жатабы иши жок. Балдарын да эркелетпейт. Аялына да ашык сөз айтпайт. Керээли кечке бакчадан чыкпайт. Кыбырап жай кыймылдап бактарды бутап, түбүн актап, агоротко ар түрлүү жер жемиш жашылча отургузуп, аябай эмгекчил болуп кетти. Аялынын жаныңды кыйнабай эле койсоңчу дегенине үн деп койбостон өз ишин уланта берет. Үй бүлөсү, туугандары абай кушоордан кийин ушинтип жарым эс болуп калган тура деп калышты. Күндөрдүн биринде аялы Салтанатты чакырып алды да: "Салтан, мен алыс жакка барышым керек. Эртең жөнөсөмбү деп жатам. Жолго керектүүлөрдү даярдап койдум. Кайда, эмнеге барарымды сен сураба. Мен айтпайын. Мага жол кире бер. Эгер кайрылып келбей калсам, кайыр кош. Балдарымды жакшы тарбиялап өстүр. Көп эле нерсени айтсам дейм, айта албайм. Көөдөнүмдөн үн чыкпай муунуп калып жатам" деп айтып, тунжурап, жертиктеп калды. "Кукен, барбай эле койсоңчу." "Жок, болбойт Салтан. Мен өз жазамды алдым. Эми силерге зыян боло электе сүйлөшүүчү жерге барышым керек. Барбасам болбойт. Сен эч нерсе сураба. Жол кире гана бер дебедимби? Анан да эч кимге оозуңдан чыгарба. Уктуңбу? Бирөөгө мени кеткени жатат деп айтсаң чатак иш болот. Сен оңбой каласың." Аялынын муундары калчылдап коркуп кетти. Күйөөсүнүн кандайдыр бир сырлуу күч менен байланышып жүргөнүнө өзү да ишенип калган эле. Ал түгүл, өзү бир жолу күйөөсү жаткан бөлмөдөгү күзгүгө көрүнүп жатып, артында кызыл көйнөкчөн келиндин турганын көрүп чочуганынан "Сен ким элең?" деп бакырып артын караса эч ким жок калган. Чын көрдүбү же күйөөсү кызыл көйнөк деп бакыра бергенинен көзүнө элестеп кеттиби, түшүнө бербей ден дароо болуп, экинчи ал бөлмөгө жалгыз кирбей коркуп калган. Аял өзүн кармана албай бышактап, үйгө кирип тутамакчы алып чыкты да күйөөсүнө сунуп: "Ушул жетеби?" деди. Кутман акчаны алып, шашпай санап, керектешинче чөнтөгүнө салды да калганын кайрып аялына берди. "Болду. Көз жашыңды тый. Мени 2 жума күт. Эгер келбесем, молдо чакырып, жаназа окутуп, өлдү деп ырым жасай бер", деди да ордунан туруп бакчага кирип кетти. Муундары калчылдаган аялы ак да, көк да дей албай, ордунда турган боюнча кала берди. Кутман бул күнү кечинде такыр башкача болуп кетти. Мүнөзү өзгөрүп, баягы ооруга чалдык элек кезиндегидей жадырап жайнап, балдарын эркелетип, тамаша айтып, күлүп отурду. Канчадан бери күлкүлөрү кулбай, ал түгүл үндөрү да катуу чыгарып сүйлөшпөй калган үй бүлө бул күнү чечекейлери чеч боло бака-шака түшүштү. Үй ичи томсорбой шаңга толо түшкөнсүдү. Ушул кечте эч кимисинин жаткысы келбегенсип, уйкусу келбегенсип, дег эле кеч жатышты. Эртең менен ойгоноору менен Салтанат күйөөсү жаткан баягы бөлмөгө баш бакты. Кутмандын кечээки айтканы жүрөгүндө турган эле. Бөлмөгө түндө дег эле киши жатпагансып, дивандын үстү зыңкыя жыйналып туруптур. Шашкалактай жүгүрүп ашканага барды. Ал жерде да эч ким жок. Текчедеги диштерге колу тийгени билинбейт. Балдары жаткан бөлмөгө баш бакты. Жок. Кыздары жаткан жакты карады. Жок. Акыры кеткен экен деп эшикке жүгүрдү. Дарбазанын элгичи ачылып калыптыр. Эшик алдындагы орундукка отура калып, буркурап ыйлап жиберди. Аңгыча кызы чыгып келип: "Апа, сизге эмне болду?" деп үрөйү уча. "Атаң жок. Эч жерден таппай койдум." "Коюңузчу апа. Атам азыр кадимкидей жакшы болуп калбадыбы? Балким бакчада жүргөндүр." "Чын эле?" Экөө жүгүрө бакча жакка чыгышты. Ал жакта да жок экен. Кызы энесин соорото: "Апа, балким көчө жакка чыккандыр, же туугандардыкына кеткендир. Ооруканадан чыккандан бери эч кимисине бара элек эмеспи?" "Балким", деди апасы ишенкиребей. Кутмандын кечээки айтканын кызына билгизген жок. Жашырды. Оозунан чыгаргандан коркту. Өмүрү өткүчө жашырды. Кызы экөө телефон менен жакыныраак жердеги туугандарына чалып киришти.
эч жерден Кутман жөнүндө кабар угушпады. Ошол бойдон Кутман жоголду. Бир жумадан кийин да, 2 жумадан кийин да, жылдарынан кийин да Кутман үйүнө кайрылбады. Кутман жөнүндөгү кабар эч жерден угулбады. Турбайсыңбы деген үндөн Кутман чоочуп ойгонуп кеткенде күн нурлары тоо башынан жаңы эле чачырай баштаган экен. Үн кимдики экенин жаземдебей тааныды. Уктап кала жаздаган турбаймынбы? Кара баскан жаным деп шашкалактай кийине баштады. Жайдын алгачкы айы келип, күн ысып калганына карабай ичинен ак көйнөк дамбалын кийип алды. Кол сумканын ичине оромол ак маатаны салды да, дивандын үстүнө кичине башын жерге салып бойлонуп отуруп калды. Кечигесиң деген үн угулду. Жок, кечикпей калайын. Эшикти акырын ачып, бутунун учу менен баса үйдөн чыкты. Үйдөгүлөрдүн баары мемире уктап жатышса керек. Дымыраган тынчтык. Бакча жакка кайрылып, саба анчалык узун эмес кол күрөктү алды да, мурдатан дайындап койгон мешөккө салып, күрөктүн баш жагынан бир бууп, оозунан бир бууп туруп көтөрүп алды. Эч добуш чыгарбай дарбазаны ачып, эшикке чыкты да, кош болгула. Баарыңар кошкула деп күңгүрөнүп алды. Карегинен жаш дегененип, көзү тумандап барып оңолду. Көлдүн күнгөйү менен Караколго кетүүчү автобуска отурганда күн көтөрүлүп калган. Көлгө каттоочу жолду жаңы көргөнсүп, айлананы суктана карап баратты. Зымыраган автобус Кутмандын көздөгөн жерине жакындаганда жол боюнда кызыл көйнөгү желге желбиреген келин турган экен. Бул арада киши деле жашачу эмес эле, кайдагы келин деп шофер өзүнчө. Орунтугунан туруп, чыгуучу эшикке жакындаган Кутман: "Ошол келиндин тушуна токтотуп койсоңуз", деди. Сизди күтүп турган го", деди шофер жылмая. "Ооба", деп Кутман бейкапар баш ийкеп койду. Автобус жакындаганда келин калың бактын арасына кирип кетти да көрүнбөй калды. "Кызыңыз уялчаак го. Автобус токтогон жатса качып кетти", деди шофер Кутманга бажактап. Чачы куп-куу болуп, өзүнүн кейпи абышкадай болгон Кутманды көрүп туруп, шофер тиги кызыл көйнөктү кызыгуу деп болжоду. Кутман үн дебестен жайлап келип токтоп, эшиги ачылган автобустан түштү да, автобус кайра жүрүп кеткиче жол жээгинде туруп турду. Автобус алыстай түшкөндө барып бакты аралай басып, беде айдаган талаага чыкты. Жол издеп жүрбөстөн түп-түз беде шалбаасын аралай жөнөдү. Жолго 2-3 тыныгып, улам чекесинен терин аарчый чарчап, чаалыгып, дөңсөөлөрдүн ортосундагы эски көрүстөндөргө араң жетти. Аралай басып, орто чениндеги үстү ачык, кенен салынган коргонго келгенде, жүрөгү лакылдап, башы ысып чыкты. Чөк түшүп коргондун астына отура калды. Кулагы чуулдап, кандайдыр бир үндөр угула баштады. Айланасын караса, улам бир көрүстөн ачылып, скелеттер суурулуп чыгып жатат. Бакырайын десе үнү да чыкпай калды. Арбактар аны тытып жешчүдөй болуп, улам жакындап келатышты. Шуружан сакта!" деп кыйкырып жиберди. Кып-кызыл куюн коргондун ичинен көтөрүлүп чыкканда, айланадагы арбактардын кулакты чуулаткан добушу токтоп калды. Куюн кызыл көйнөкчөн келинге айланып, коргондун кырына көйнөгүн желге желбиретип отурганда, экөө тиктеше түштү. "Мен сени атымды атаба дебедим беле", деди келин. Кечирчи мени", деп колун бооруна ала жалтырады Кутман. Келиндин көздөрү бул жолу баягыдай куйкалап тиктебей, боору ооругансып, азыр карегинен жаш куюлчудай болуп тиктеп турду да, бир кезде "Ай!" деп бакырган боюнча коргондун ичине кулап түштү. Коргондун ичинен шалдыраган сөөктөрдүн дабышы угулду. Кутмандын оюна Куран окуу түшө калды. Акыркы 2 айда эптеп жаттаган 3 кайырма Куранды коркконунан бир кайырмасы да эсине калбаптыр. "Аузу биллахи минаш шайтонир раджим" деп кайта-кайта айтып, ары жагы эсине түшпөй койгон соң токтотту да, кыргызча эле: "Айланайын Кудай, сактай көр. Айланайын Кудай. Ишенээрим, таянаарым өзүңсүң. Сактай көр. Айланайын Кудай.
азайып көп күнөөмдү кечире көр деп бүк түшүп жер кучактап жыгылды. Бүткүл денеси менен сөөгүнүн чучуктарынан бери сыздап буркурады. Зарынын күчүнөн айлана тым-тырс болуп, чегирткелердин да үнү угулбай калды. Бир канча көзүрмемге уктап кетип, ойгонгондой болду. Баш көтөрүп айланасын караса мемиреген тынчтык. Жана көзүнө тумандап көрүнгөн арбактар ың-жыңсыз жок. Айланасында коргон мүрзөлөр эч нерсе болбогонсуп төөдөн кактаган күн нурунун аптабына бышып бозоруп турушат. Делдей бир топко дүлөй тынчтыкка кулак төшөп отурду да акыры ордунан очорула туруп коргонду айлана басып, күн чыгыш жагы кемирили ураган жапыс кырынан ичине баш багып карады. «Ай, мен күнөөлүү эмесмин!» деп кыйкыра кайра артына бурулуп качам деп чалынып түштү. Сүрдүгө жыгылып мурду менен тийип, оозу мурдунан кан жая берди. Чалынып чулунуп туруп жүгүрем деп кайра жыгылды. Жыгылган боюнча бирөө аны башка урганы жаткансып, колдору менен башын калкалай катып жатып калды. Өткөн жылдардагы мас жигиттин калың карга так ушул коргондун түбүндө, так ушул жерде ушинтип томолоно жыгылып, мурдун канатканы, кайра туруп кайра жыгылганы, кардын бурганактатып уйгу-туйгу жаап турган көзүнө элестеди. Бир топ жаткандан кийин өзү менен өзү сүйлөшүп кирди. Качып кайда бармакмын? Өзүңдөн өзүң кача албай турбайсыңбы? Алсыздыгыбыз дайыма эле чындыкты моюнга ала бербегендигибизде экен. Эч кимдин астында эле эмес. Өзүңдүн астыңда өзүңдүн күнөөңдү эч күбөсүз, эч кимге угузбай, иштен шыбырап гана моюнга алгандан качат экенбиз го. Өз күнөөбүздү өзүбүз өз учурунда моюнга алып, Кудай астында чөгөлөп кечирим сурап турсак гана, аттиң. Ордунан туруп, жүз арчысы менен кан аралаш топурак болгон жүзүн арчыды да, коргондун жанагы ичин карагандан коркуп, кеткен кырын карай кайра жөнөдү. Бул жолу карабай туруп ичине ашып түштү. Түшөрү менен чөгөлөй отура кетти. Бет алдында адамдын ап-апак сөөктөрүнүн скелети жатты. Кыймылсыз гана созулуп жатты. Көздөрүн жумуп жиберип кайра ачса, алдында ап-апак денелүү, мүчөсү келишкен кыз созулуп уктап жатат. Тааныш дене. Нечен суктанып карап отуруучу укмуштай сулуу дене. Бир жеринде кемчилиги жок. Чебер сүрөтчү кыл калем менен келиштире тарткандай. Ап-апак балкылдаган алкымын көр да, ак алма төшүн көр. Эркектердин бүт кумар ышкысын катып алгансыган киндигин көр да, жумуру балтырларын көр. Жүзүмдөй бөрсөйүп, алмадай кызарган эрдин көр да, таноолору билинер билинбес бүлкүлдөгөн кырдач мурдун көр. Кирпиктери нурдай төгүлгөн көзүн көр да, серпин болуп бир чийилген кашын көр. Эй, ороло түшсө мойнуңа жүлүнүңдү сууручу билегин көр да, сылап койсо жердин титирегенин токтотуп коёр манжаларын көр. Көрбөй көзүң көр болгур-ай. Такыр эле ушул табият берген ыйык сулуулукту көрбөгөндө эмне? Ай Шуружан, алтыным, мен куруюн. Мени шайтан сайганда, мени шайтан азгырганда. Ай Шуружан, мен куруюн. Экөөбүз түбөлүк экөөбүз бири-бирибиздики экенибизди мен түшүнбөй. Буркурап боздоп скелетти кучактап жыгылды. Кучактаган боюнча турбай жатты. Кылым өттү го чиркин, турган жок. Башын кучактап, баягы өзү салдырып берген алтын тишинен кайта-кайта өпкүлөйт. Өпкүлөгөн сайын өпкүсү келет. Тобай, зардын күчү кыйын белем, жашы тамган жерлер түтөй түшүп жатты го чиркин. Бугу чыгып, көксөөсү суугуча кучактап жатты. Бир учурда кечирдим сени. Кечирдим деген үн угулду. Кечирдим. Бир суранычым бул жолу сөөгүмдү ачык таштап, мени жол бойлотуп жүгүртүп койбой, жай казып, жерге жашырып кет, деди Шуру. Ошон үчүн келбедимби? Деди кутунан чөк түшө отура жатып үшкүрүнө.
Күрөгүн сууруп чыгып, жайды кайдан кассам деп айланасын карай баштады эле. Жаткан жеримден кас. Жараткан мага так ушул жерди буйруган экен. Башка жакка көчүрөм деп убара болбо, деди Шурунун үнү. Кутман шашпай ордунан туруп, күрмөсүн чечип ары коюп, кол сумкесинин ичиндеги ак матаны алып чыгып, ары жайды да Шурунун сөөктөрүн акырын алып, кандай жатса так ошол калыбында ак матанын үстүнө өз ордуна коюп чыгып, сыртынан аярлап бапестеп ороду. Алтындын өңөшпөйт деген чын экен. Өзүнө тааныш азуусундагы алтын тиши, колунун манжасындагы алтын шакеги ошол калыбында экен. Бир караганда кадимки табыттай болуп калды. Анан барып жанагы сөөк жаткан жерден жайгаза баштады. Улам чарчаган сайын кичине көкүрөк басып алып каза берди. Толгон ай чыгып, кайра баткыча казды. Жылдыз тарап, таң сөгүлүп аткыча казды. Күн нурлары жер жамалын жаңы өпкөндө жумушум бүттү. Быдыр эткен ташы жок жер боз топурактуу экен. Эмнегедир Кутмандын казганы маркумду койчу жайга окшобой эле оозу бир киши сойлоп баткыдай, ичи эки киши кенен жаткыдай үңкүргө окшоп калды. Өзү бүттүм деп эсептегенден кийин ак матага оролгон Шурунун сөгүн аярлай алып кирип төр жагына жаткызды. Андан кийин үңкүрдүн оозунун үстү жагына казылган топурактын баарын үйүп чыкты. Үңкүрдүн оозу салмакты араң эле көтөргөнсүп турду. Жумушумдун баары бүттү го дегенден кийин коргондон ашып түшүп, төмөнүрөөктөгү дөбөдөн айлана бергендеги тегерек саздын башындагы булак жакка жөнөдү. Булактын боюна келгенде күн тоо башынан көтөрүлүп калган. Шашпай энеден туума жылаңач болуп чечинип, ак көйнөк дамбалынын чаңын жакшылап күүп кагып чыкты да, булактын суусун муздак экен деп койбостон, чолоо жерин калтырбай жышына жуунду. Оозунан бери чайкап, күрмөсүнүн чөнтөгүнөн кичине күзгүсү менен сакал алгычын алып чыгып, аябай тыкаттап сакалын алды. Баары бүткөндөн кийин кайра кийинди да самынын, сакал алгычын, тиш жуугучун бүт булак боюна калтырып, кайра жанагы мүрзөлөргө келип, коргондун ичине кирди. Сырткы күрмөсү менен шымын чечти. Бут кийимин кошуп, кол сумкесине салды да коргондун аркы бурчуна алып барып, чалмалар менен корумдап койду. Анан күрөгүн сүйрөй үңкүр жайга байпакчан, ак көйнөк дамбалчан кирди. Кутман, оюңдан кайт. Мен сени кечирдим дебедимби? Оюңдан кайт, деген үн чыкты тереңден. Кутман үнсүз жөрмөлөп барып, Шурунун сөөгүнө жанаша жатты да, мына, экөөбүздүн сүйлөшө турган жерибиз ушул жер. Эми экөөбүз бири-бирибизди жоктобойбуз, деди да, кол күрөгү менен үңкүрчөнүн оозунун үстүн сайып калды. Араң турган үңкүр жайдын оозу гүр деп кулап, үстүнө үйүлгөн топурактын бир капталы эңшерилип түшүп, сыртынан караганда жаң эле сөөк жашырылган жайга окшоп калды. Иште болсо экөө жанаша жатышты. Сүйлөшө турган сөздөрү өтө көп болчу. Ал бир өзүнчө таржымал. Чиркин ай, бир кездерде экөө тең өмүрлөрүндөгү эң башкы сөздөрдү ушул үйүлгөн топурактын астында жатып сүйлөшөөрүн, ал укмуш узакка созулаарын билишкен эмес. Жылдызы учкан түндөрдүн жылдызын кимдер санаптыр? 2 бөлүм. Үшкүрүнө ордунда отура албай улам телефонду карайт. Оң богур, алда өчөшкөнсүп боп-боз болуп, томсоруп үнсүз. Коридорго тамеки чеккени кайта-кайта чыккан сайын бир кабинетте чогуу отурган орус аялга: "Валентина Владимировна, мен коридордомун. Телефондон мени сураса, үнүңүздү катуураак чыгарсаңыз эле угам", деп жалооруй карайт. "Бара бер, кантип чакырбай коеюн, чакырам", деди тигил аял да беркиге бооруй карап. Тигил эшикти кыңыр ачып чыгып кетери менен өзүнчө: "Сүйүүң менен да. Кайран жигит күйүп кете турган болду", деп иштен күңкүлдөп алат. Ушинтип арадан 2 айча убакыт өттү. Жигиттин көздөрү алайып, кадимкидей өңдөн азып, шалпая түштү. Акыркы күндөрү таптакыр эле колуна иш албай да калды десе болот.
Телефон чыр десе шап басып калып ала коет да күткөнүндөн бөлөктү укканда көңүлүнө чөгө, кээде орой, кээде эптеп эле жооп бермиш болот. Акыры күткөн коңгуроосу да чыр деди. Саламатсызбы? Жигиттин өңү бозоро түшүп, кайра кызара баштады. Ал түгүл кичинеге жооп бере албай үнсүз туруп калды. Үн кайра угулду. Саламатсызбы? Эмне угулбай жатабы? Бул жолу катуураак сүйлөдү тигил. Саламатчылык. Арыта көзүнүн кыйыгы менен карап отурган Валентина Владимировна шоркуя. Акыры телефон чалдың деп жеңилдене үшкүрүп алды. Ортодо кичине тыным болду. Кейпи жигит өзүнө толук келе албай жатты окшойт. Дайының жок болуп кетти го. Эмнеге? Дайының бар эле. 2 айдан ашты го. Чалбай калдың. Кыз үндебеди. Улутуна дем алганы угулду. Же чалгың келбей калдыбы? Бул жолу жигит аяр, үнүн пас чыгарып сурады. Мен айылда жүрүп келдим. Жигиттин жаны жай ала түштү. Анан айтып койбойсуңбу, айылга кетип атам деп. Чалгам, сиз жок экенсиз. Эми жигит эмне айтаарын билбей калды. Жолугалыбы? Кыз тыным жасап, үнсүз туруп калды. Эмне үндөбөй калдың? Жолуккун келбей атабы? Качан жолугалы? Кыз түз эле суроо койду. Жигит мындайды күтпөсө керек. Шашкалактай түштү. Ал түгүл чекеси тертеп кетти. Жумуштан кийин саат 5:30-6:00. Азыр бош эмессизби? Дагы тыным боло түштү. Жигит кубанганынан ордунан секирип тура кала жаздады. Бошосом болот. Сенин шартыңа карасамбы дегем. Мен бош элемин. Анда жарым сааттан кийин кайсыл жерден жолуксак? Баягы жерден эле. Болуптур. Калганын жолукканда сүйлөшөбүз. Көздөрү оттой жанып, кубанычы койнуна батпай жигит ордунан шаша туруп, Валентина Владимировна, мен жумуштар менен кеттим. Шефтер сураса, өзүңүз бир сонун жооп айлап айта салыңыз. Сиз кандай сүйкүмдүү аялсыз, Валентина Владимировна. Мен сизге гана ишенем, деди да учуп күйүп чыгып кетти. Эх, жаштык, кандай таттуусуң, а? Мейли, учурун кетирбей ойноп алсын, деди да чогуу отурган кесиптешин кубанычына кошо кубанып, Валентина Владимировна кала берди. Кутмандын шайыр мүнөзү өзгөчө. Сиз кандай сүйкүмдүү аялсыз, Валентина Владимировна. Мен сиз менен жашаган эркек бактылуу деген комплименти аябай жакчу. Бир кезде өзү да бою десе бою бар, мүчө десе мүчөсү бар, чырай десе чырайы бар келишкен кыз эле. Көчөдө басып баратса эркектер моюндары кайрылып узата карачу. Көздөрү агып кетчү эмес беле? Эмне деген гана комплименттерди, мактоолорду укчу эле. Майрамда жигиттер биринен бири өтүп, кымбат белектерди тартуулап, сулуунун жүрөгүнөн орун алууга ашыгышчу эмес беле? Мезгил деген баарын соруп жеп койду. Салмагы 110 килограмм. 50дөн өткөн ак чач аялга азыр ким жылуу сөз айтмак? Ал түгүл терезесинин түүнөн кетпей, сага жетпесем өлөм деп жүрүп баш кошкон көөсү да акыркы 10 жылдан бери сүйүктүүм деген сөз айта элек. Көчөдөн болсо автобустун же троллейбустун эшигине батпай, кысылып жатканда укканы чочко, бордоку уй деген сөздөр. Анан Кутманга ыраазы болбогондо кимге ыраазы болмок? Өзүнчө отурганда аттиң жаштык, өмүрдү бекерге коротпой жыргалын көрсөм да болмок экен го. 20га жетелекте турмушка чыктым. Кызганча күйөөмдүн азабынан оңдууда той топурга барып, майрам шаанисин көрбөдүм. Ошентип жүрүп кантип 110 килограмм болгонумду, кантип 50дөн өткөнүмдү да билбей калдым. Аттиң дагы бир жашаар болсомчу деп коет иштен. Бул маалда Кутмандын кызыл жигулиси шаар аралап зыпылдап бараткан. Машинадагы магнитофонго тандап, акыркы чыккан модалуу ырлар жазылган кассетаны койду. Өзү да көздөрү жайнап, жүрөгү алеп-желеп. Бул биринчиси эмес, акыркысы экенин Кудай билет. Бул бир оору. Оору болгондо да дарылар дарыгери жок, ичер дарысы жок оору. Ооруганына канча болду? Кеп өткөн мезгилде эле экен. Мезгилден ашкан ажымылык жоктура, өтө берет экен. Жериң айлана берет экен,
Күн чыгып батып, түн кирип, таң ата берет экен. Кутман деген, Шору деген эки пенде кичинекей тоголок баштарына аалам алкагына сыйгыз түйшүктү батырып алып, кыйналып жүрүшкөндөрү менен иши жок болот экен. Анан калса бул экөөнү ким зордоптур десең, эч ким, өздөрү. Ал түгүл бири-бирин да күчтөгөн эмес. Ар кимисинде укук бар, ушул түйшүктөн кутула алчы деп тескери басышка. Жок, антишпейт. Торго чалынып калып, чыгам деп жулуна берип чарчаган куш анда-санда канат сермеп, секирип койгону болбосо, тагдырга көнүп отуруп калгансыйт. Экөө да, кой, бул ишибиз жарабайт, токтотолу деп, ооз уштарынан айтып коюшкандары менен токтогону гана. 2 айча жолугушпай калды эле, эмне болду? Экөө эки жерде делдиреп калышты. Айланада эмне болуп жатат, дүйнөдө эмне болуп жатат, иштери жок делдирешти. Кутмандын келинчеги чоң кызматчынын кызы. Кутман окууну бүтөөрү менен республикалык текшерүүчүлүк кызматка орношуп калганы, иштегенине 3 жыл өтпөй жатып келейген бөлүмгө башчы болгону да кайындарынын түрткүсү. Эң башкысы келинчеги Кутманды өзгөчө сыйлайт. Мен чоңдун кызымын. Менин аркам менен киши болуп жүрөсүң дегендей мамиле жасабайт. Айрым бир акылы тайкы аялдарча бой көтөрүп, басынтып сүйлөмөйү жок. Тели тең туштары болобу, чоочун чөйрө болобу, тууган туушкандарынын арасында болобу, өз ордун билип, жөнү менен зымпыйып жүрөт. 10 жылдык чогуу өмүр сүрүшүндө 2 уул, 2 кыздуу болушту. Үйдө экөөнүн ортосунда ушунча жылдын ичинде унчукпай таарынышып калуу болбосо, кер мурайтышып, көңүл калтырышуу да болбоду. Кутмандын чыртылдаган кыялына көп учурда салтанат теңеле бербей унчукпай кутулат же, биздин балдардын атасыныкы туура, эсепчи эмеспи, баарын астын ала эсептеп ойлоп туруп айтат, деп көтөрө чалып мактап да коет. Ал түгүл Кутмандын мактоону жактыраарын билип, эл эртеңкисин айта албай кыйналса, кокең 5 жылды астын эле айтат, деп күчөтүп коймою бар. Кутмандын табышкерлиги, жеке оокатка кыйындыгы чын, ишине жараша үй жайы, күткөн тели тең туштары, катышы күчтүү. Бир чети кайнатасынын баркы, бир чети өзүнүн да адамдын ичи койнуна кире билген жугумдуулугу, өз кесибин мыкты билген тыңдыгы шайкеш келип калган. Келинчеги экөө чогуу окуп, 3 жылга чукул сүйлөшүп жүрүп баш кошушту. Бири-бирин көрбөсө тура албай, лекцияда да чогуу отуруп, китепканага барса да чогуу барышып, кечелерде да ээрчишип жүрүшүп, курсташтардын арасында ынтымактуу сүйүүнүн символу деген атка да татыктуу болушкан. Ушунун баары өштө дейсиңби? Жок, Кутмандын басса турса эсинде. Алгач эркектик кызыкчылык өңдөнүп башталган окуя аягы улам чиеленишээрин билиптирби? Экөө ак жамгыр болуп төгүлүп, ак булут болуп сөгүлүп сүйлөшө алышат. Тимеле изилип калышат. Кутман мына ушуга таң. Аялына айтпаган сырларды бүт ушул Шуруга айтат. Арманын да төгөт, кубанычын да төгөт. Экөөнө убакыт деген кандай өтүп атканы билинбейт. Жолугушса күн батат, бир караса таң атат. Эң жаманы кайра ажыроо. Шуру, сиз кечиктиңиз го дейт. Кутман үнсүз жатат да, эми кетейин дейт. Мына ушул эки сөз экөө үчүн дүйнөдөгү эң жаман сөз. Эрдине биринчи эрди тийгенде кыздын денеси ток ургансып, дүрт-дүрт титиреп турду. Кутман ошондо эле Шуруну эч ким ойлогонундай, али эч ким ооз ачып өбө элек экенин билген. Ан сайын сууга артып үзүлүп түшпөдүбү? Эмне кылдыңыз агай? Эмне болот агай деп көзүнүн мөлт-мөлт жашаккан кызга, кечир мени. Сенин астыңда түбөлүк күнөөлүүмүн. Өзүмдүн алым жетпей калды деп мөгдүрөй түшкөн Кутманды башынан имере тартып, көкүрөгүнө кыса кучактап, жок, мен өзүм күнөөлүүмүн. Баарына өзүм күнөөлүүмүн. Сиз өзүңүздү өзүңүз кыйнабаңызчы, дегени күнү бүгүнкүдөй эсинен кетпейт. Шуру турмушка чыгып, 1 айдан ашыкча араң жашап, анан ажырашып баса бериптир. Жашай ала турган эмесмин. Тийген күйөөм деле татынакай экен. Мага жагыш үчүн тимеле 1000 алакетке түшөт. Күндүзү баары жакшы. Ал түгүл тамашалашып, сүйлөшүп, ойноп да калабыз. Кештен баштап баары башталат.
Жатаарга жакындаган сайын тим эле өзүмдү коерго жер таппай калдастайм. Оронтук салынып, жатка келгенде ар нерсеге шылтоолуп, үй жыйнамыш, идиш аяк жумуш болуп, түн ортосу огуча кыбырайм. Бир төшөктө жата албай денем дирилдейт. Кучактап, өпкүлөп, жалынып жалбарып жатса да, мени зордуктап жаткансып, бакырып тура качкым келет. Бирге болгон күндөрдүн бир күнүндө да сени менен жаткандагыдай рахат ала албадым. Кыйналганымды айтпа. Албай куш өзү медик неме экен, мени ачсам деп ойлоп, таң аткыча тим эле эзип салат. Күн сайын жалдырайм. Жөн эле сүйлөшүп жаталычы деп. Ушинтип көнөсүң деп ал болбойт. Кайдан билсин менин жүрөгүм эмне деп жатканын. Акыры аны да кыйнап, өзүмдү да кыйнай бербейин деп баса бердим. Сиз менен өткөзгөн 3 жылдан бери сизге аябай көнүп калыпмын. Сизден башка эркек менен кучакташып жатканды элестете да албайт экенмин, деп көзүнүн жашын сызылтып ыйлап жатып айтып берди. Кутмандын жүрөгү тызылдап ооруп, аттиң жашап кетсе балким экөөбүздүн байланыш үзүлөт беле. Турмушка чыкканын уккан соң убакыттын өтөөрү менен унутмакмын да, деп иштен ойлогон менен кайра ажырашып баса бергенине бир эсе кудуңдап кубанып да жатты. Көлгө барбай салып келбейлиби? Деди Кутман күтүүсүз. Шорунун көңүлүн көтөрсөм деген ниет менен айтты. Көлгө дейсизби? Кышта делей салса болобу? Болот. Эмне үчүн болбосун? Ак сууга барып, ысык сууга түшөбүз. Көлдүн кышкы сулуулугу кандай көрсөтөм. Качан? Кааласаң эртең. Жок, бүрсүгүнү жөнөп кетебиз. Эртең мен көлдөгү досторго телефон чалып, жакшы орун даярдап туруп коем. Канча жүрөбүз? 1 жума жүрсөк болот го дейм. Чын элеби? Чын? Эмнеси бар экен? Эс алса эс алып коебуз да. Эртең башка жумуштарыңыз чыгып калбайбы дейм да. Жок, азыр жумуштар деле көп жок. Керек болсо командировка алып алам. Түптө бир группа балдар текшерүү жүргүзүп жатышат. Ошолорду көрүп келейин деп коем. Аялыңызга эмне дейсиз? Аялыма деле ошону айтам. Өткөн жылдагыдай мен да барам дебейби? Жок, азыр жумушка чыккан, бошой албайт. Койчу, өзү чоңдун кызы болсо, кааласа баса берет да. Барбайт. Барбайсың дейм. Чын эле ошентип айта аласызбы? Кичине какшык жылдыр деле Кутман чычалай түштү. Атасы чоң болсо өзүнө, менин үй бүлөм менен иши жок. Аялым мага чоңдун кызымын дей албайт. Дың деп да көрбөйт бекен. Шуру кыткылыктап күлүп жиберди. Эмне күлөсүң? Бүгүн баатыр болуп жатасыз. Эртең эмне шылтоо айтаарды билбей кыйналасызбы деп күлүп жатам. Шылтоосу жок эле барабыз. Андан көрө өзүң бошсуңбу? Мен сиз кайда десеңиз кете берем, деди да мойнуна ороло өпкүлөп кирди. Сизди кандай гана сагындым дейсиз? Түн уйкумдан айрылдым. Бассам турсам эсиме сиз экөөбүз өткөргөн күндөр келе берет. Кандай гана таттуу мезгилдерди өткөздүк, Мен өмүрүмдү сизсиз элестете албайт экенмин. Кайрадан экөө айкалыша жуурулушуп кетишти. Кутмандын мойнунан, көкүрөгүнөн куюлган тердин сүлгү менен аарчыган шуру. Кутмандын мойнунан, көкүрөгүнөн куюлган терин сүлгү менен аарчыган шуру жалынып жалбарып жиберди. Жан мен, дүйнөдө сиз болсоңуз болду. Башка мага эч нерсенин кереги жок. Кутман демигип үндеген жок. Тим эле тоону томкоруп салгансып, чалкасынан оодарыла магдырай жатып калды. Көздөрүнөн алкымынан өпкүлөгөн шуру, билесизби? Баягыда аялыңыз, балдарыңызды алып жайлоого кеткенде. Экөөбүз күн сайын кечинде сиздин үйүңүздө кездешчү элек го. Мына ошондогудай жыргал күндөрдү өткөзө элекмин. Баса менин алмурутум соолбой өсүп жатабы? Ал алмурут азыр аябай чоң болгон. Тим эле түшүмүн кайра жайга чейин жеп бүтө албай калабыз. Ошол алмурутта мага алып келип турбайсызбы? Макул, бүрсүгүнү көлгө баратканда бир башты кала чыгайын. Ичиң өткөзчө жейсиң. Шуру дагы кыткылыктап күлдү. Менин ичим өтсө, сиздин эле шоруңуз. Улам жол боюна машинаңызды токтотуп бара болосуз. Анда жолдон бербейм, жеткенде берем. Баары бир ичим өтсө сизге кыйын болот. Эмнеге?
иш кыла албай каласыз да, өзүңүз айткандай таң ашып жүрүп кайра келесиз. Анда алмурут алып барбайм. Жок, ала келиңиз, мен аздан жейм. Ичиңди өткөрбөйсүңбү? Жок, өткөрбөйм. Чын айтасыңбы? Чып-чын. Болуптур, жибидим. Экөө кайра эзиле жытташып калышты. Болбогон эле бир нерселерди сүйлөшүп жатса да, экөө бири-биринен тазашчу эмес. Экөөнүн көлгө эс алганы келгенине жумага чукулдап калды. Алгачкы 4 күн кандай өтүп кеткенин да билбей калышты. Мына кетер күнүбүз жакындады дегенден бери Шурунун көңүлү бузулду. Деги эле турмушка чыгып кайра ажырашып келгенден бери мүнөзү өзгөрдү. Туруп эле ыйлайт, кайра соорунот, эч нерсеге көңүлү жок болуп калат. Кайра ашыкча шайыр болуп кетет. Мурда шампан менен винодон бөлөк ичпечү эле, эми арак, коньяк дебей иче берчү болуптур. Кутман да 3-4 күн үйүнөн алыс болгонго, үйүн, балдарын сагына баштады. Ойнош оттон ысык, бирок бир аялыңа жетпейт деп коет ичинен. Агул, кызыл кыз төрөп, эмне десең аткарып, көңүлүңдү калтырбай сыйлап турган аялыңа кайдан жетсин дейт ойго батып жатып. Шуруга чейин деле нечен аялдар менен болгон, бирок бирине да мынчалык байланган эмес. Балким Шурунун этегин ачкан биринчи эркеги болгондугу үчүндүр. Шурунун астында чоң күнөөсү да бар. Мөлтүрөгөн жаш кыздын нарксыз сулуулугу азгырдыбы? Балким кызмын деп секиргенине ишенбедиби, ким билсин, алгач экөө таанышканда аялым экөөбүз ажырашып кеткенбиз, бойдокмун деп койгон. Экөө жаздын күнү таанышкан. Жамгыр тимеле чака менен койгондой төгүп турган. Чоң кыз, түшүңүз, болбосо жамгырга агып кетесиз деп жап-жаңы жаркыраган Жигулинин эшигин ачып, күлө караган бакыран көз, кара мурут сулуу жигитти көргөндө Шуру машинага кандай отурганын да билбей калды. Тимеле өтмө катар суу болуп кеткен болчу. Эртең менен күн ачык турган. Түштөн кийин бир паста бүркөлө калып төгүп кирсе болобу? Эми кантип автобуска же троллейбуска түшөм деп турган. Күн ысык болгонунан жука көйнөк кийип алган эле, башкадан да тимеле төшү тик чийип, чыйрыкканга өрүптөрү да чыгып көйнөгүнө жабышат. Көпчүлүк учурда бузгалтер тартынбай жүрө берүү адаты боло турган. Машинасына отурган Пердей сулууну көргөндө Кутман өзүн жоготуп, алгач сүйлөй да албай калды. Кайда барасыз? 10-чу микрорайонго. Жолубуз бир экен. Үйү теңирден тескери жакта болсо да, калп эле жолубуз бир экен деп койду. Студентсиз го? Ооба. Кайсында? Экономфак. Кесиптеш турбайбызбы? Сиз да экономфакты бүттүңүз беле? Ооба. Кайсыл курстасыз? 3-чү. Мезгили келген экен. Эмненин мезгили келиптир? Кыз түшүнбөй калды. Турмушка чыгуунун. Мен кайдагы? Коюңузчу, али эрте. Жигитиңиз бизди көрсө эмне дейт? Мени сабабайбы? Коркпоңуз, жигит болом дегендер көп. Көңүлдөгүсү жолуга элек. Биздейлерчи? Шуру көздөрүн бакырайта таң кала тиктеди. Коюңузчу, сиздин үй бүлөңүз бар болсо керек. Эмне, чекемде үй бүлөлүү деп жазылып турабы? Бырс күлүп жиберди. Жок, мен эмнегедир ойлоп кеттим. Кудай, сендей сулуу кыздар мен жөнүндө ушинтип ойлоп башташса, анда өмүр бою бойдок өтөт окшоймун деп көктү карап сыйынып койду. Ошентип, андан кийин жөн эле өтүп бараткан киши болуп, Шуруну аңдып туруп, сабактан чыкканда үйүнө 2-3 жеткирди. Анан ресторанга, тоого. Башында убайын көрүп, бир чардап алсак, куйрукту түйүп баса берем деп ойлогон. Каалаганына жетти, бирок ажырап кете албады. Кийин аялым менен элдешип алдым. Аялымдын ата-энеси чоңдор, кызматтан кетиртебиз, каматабыз деп жатышат деп үлдүрөдө эле Шуру үндеген жок. Жер жеберине жете тилдеп, акмак, мени алдадың, актыгымды буздуң, эми кантип турмушка чыгам? Мен сага алат деп ишенбедим беле, деп чатак чыгарат го деген. Андай болбоду. Кичинеге үнсүз бозоруп турду да, канча балаңыз бар эле, деди. Бир уулум, 2 кызым бар болчу, дегенди укканда, туура кылыпсыз. Балдарыңызды тирүүлөй жетим кылбай элдешкениңиз жакшы деп басып кетти. Анан бир айча кабарсыз болуп кетишти. Кайра табышышты. Ошондон бери ушул 3 жыл зымырап өттү.
сен менин баяу балалыгымдан пайдаланып алдадың деген жок. Кутман кызып алып, мени кечирип кой деп сөз баштап келатканда, жок, күнөө сизде эмес, менин өзүмдө. Күчкө салган жоксуз, өз эрким менен болдум. Азыр деле байланышты үзүп басып кетсем өз эрким. Сиз мени кетпе, башкага турмушка чыкпа деген жоксуз. Деги эле бул темада сүйлөшпөйлүчү деп койгон. Кутман эч убакта аял менен ажырашпаганын, жөн гана Шуруга жетпей калам деп коркуп, ойлоп чыгарган калп экенин батынып айта албады. Эгер менин аялым, балдарым бар экенин, чогуу жашаарымды билсең, ушундай мамиле түзөт белең деген суроону сурай албады. Мына бүгүн түш ой кетебиз дегенде кар бурганактап жаап кирди. Шурунун кеткиси келбей, бүгүн кетпей эле коелучу, жол тайгак, эртең менен чыгалы, деди жалбырып. Кой Шуружан, эртең жумушка чыгып калышың керек. Чоңдорума да телефон кагып, эртең жумушка чыгам деп койдум. Анын үстүнө аялымда командировкаң узарып кетти го деп тынчсызданып жатат дегенди айтып жиберди да, аялымды бекер айттым деп ичинен өкүнүп калды. Күн ара үйүнө да телефон чалып, сүйлөшүп коюп жатканы чын болчу. Бүгүн эртең менен аялы менен сүйлөшсө, командировкаң бүтөйүн дедиби? Күн сайын эле жаман түштөрдү көрчү болдум. Түндө да жаман түш көрүп уктабай чыктым. Кичүү балаңда сыркоолоп, састымо тийип калыптыр. Атала ыйлап жатат. Сагынса керек дегенде, бүгүн түндөп болсо да барып калам деп койгон эле. Шору үнсүз отурду да, анан өзү туруп барып коньяктан коюп туруп, ичип жиберди да, Кутман агай, сизден биринчи жолу суранып жатам. Дагы бир күн калалычы, деди. Шуружан, шаарга баргандан кийин деле жолуга беребиз. Азыр чыга берели. Шаарга эрте жетсек, баягы өзүбүздүн мейманканага барып жатып алабыз да, эртең менен мен жумуштан кечикпей барам. Бүгүн да экөөбүз чогуу болобуз. Туура айтамбы? Жөн эле өжөрлөнө бербечи алтыным. Акылдуу жансың го. Мени кыйнай бересиңби? Кудай ушуну кут кылсын дебейлиби? Деп алдаган өттү. Шуру башка сүйлөгөн жок. Үнсүз кийимдерин жыйнады. Анан Кутман алып берген узун кызыл көйнөгүн кийди. Күзгүнүн астына отуруп алып аябай жасанды. Колдоруна алтын шакектерин, алтын чынжырларын тагынды. Кутман үнсүз күтүп отурду. Сүйлөп кыжырына тийбейинчи деди. Кантсе да турмушка чыгып ажырашканга катуу сокку алып, оңоло албай атканын, али өзүнө келе албай атканын билип турду. Кантсин? Кутмандын да өз жолу турган. Андан чыга алмак эмес. Ансыз да аялым билип калсам эмне болом деп ойлогондо, жүрөгү алкымына тыгылса да көздү жумуп, минтип жумалап ойноп кетип жүрөт. Баары бүттү дегенде коньяктан дагы куюп ичти да, жеңил пальтосун кийбестен колуна илген калыбында, мен даярмын, жүрүңүз кеттик деп эшикке чыга жөнөдү. Эки чоң сумканы көтөргөн Кутман артынан чыкты. Машинасы эшик алдында турган. Бул үй шаардын чет жагындагы жеке менчик мейманкана болчу. Шурунун сулуулугуна суктанган үйдүн ээси шилекейин жутууга жарабай жалдырап кала берди. Бапалактаган кар бирде күчөнө, бирде басаңдайт. Жол шалбыра берип тайгак болгон жок. Экөө үнсүз келатышты. Магнитофондо жеңил музыка. Шуру көйнөкчөн отургандыктан машинанын печкасынын жылуулугун күчөтүп койду да, өзү да күрмөсүн чечип артка таштап костюмчан. Заправкадан май коюп кайра машинага отурган Кутман шылкый уктап калган Шуруну көргөндө алгач маани бербеди. Чарчаган неме? Анын үстүнө коньяктан да кичине кызып калды. Уктап калса керек деп ойлоду. Кичине машина жүргөндөн кийин колдорунун сырты көгүш тартып, оозунан ак көөк чыгып жатканын көрүп, чоочой машинасын жол жегине токтотту. Шуружан деп түрткүлөй уучуна кагаз мыкчыган колунан тартты. Жаманчылыкты сезип жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Шуру дейм. Эми катуу жулкулдатты. Шылкылдап жансыздай. Колун жазып, эмне болгон кагаз деп сууруп алса кат экен. Кутман, жаным, мен сени гана сүйөм. Сенсиз жашай албайм. Эки ортодо кыйналгыча өлгөнүм артык деп чечтим. Мен бул дүйнөдө ашык окшоймун. Кош бол. Суранарым мени өз колуң менен көмүп кой. Менин кайда кеткенимди эч ким билбейт. Издебегиле деп кат таштаган.
өз колуң менен көм да, анда санда келип мен жакшы көргөн роза гүлүн өзүң гана билген бейитиме коюп кетип тур. Башка суранычым жок. Сени бүт өмүрү менен сүйгөн Шуру деп жазылыптыр. Шуру дейм. Бул эмне кылганың? Кутман бакырып жиберди. Шуруну учактап барып бакырды. Колун көкүрөгүнө салса, соккону билинер билинмексен токтоп бараткансыйт. Бут астында түрлүү дарылардын сырты чачылып жатыптыр. Эмне дарыларды ичкенин кароого дарманы жетпеди. Тез доктурга апарайын, балким аман калат деп ойлоду. Машинасын зуулдатып айдады. Бурулуштардан 2-3 жолу оодарылып кете жаздады. 1 саатча жүргөндөн кийин акылына келе баштады. Доктурга алып барсам сурак башталат да. Кимсиң дейт, бул кимиң дейт, милицияга билдиришет. Тирүү калса да мейли, тирүү калбасачы түрмө. Бүт келечегиң айрылат. Бир катындын азабынан деген сөзгө калат. Машинаны токтотуп, Шурунун кан тамырын кармады. Билинер билинбес ургансыйт. Шарга жетерин Кудай билет. Айылдагы доктурларды билбейт. Калчылдаган колдору менен арткы орунтуктагы коньякты алды да чоң стаканга толтура коюп тартып жиберди. Кичине өзүнө келип, бою жиби түштү. Машинасын жайлатып айдап калды. Миң сан ой башты жей баштады. Жол боюнда мүрзөлөр жакка бурулду. Көтөрүп чыкты. 19 суган үн угулду. Тирүүгө деп кайра каңырыш уктум окшойт деди. Коргондун ичине кырынан араң ашып көтөрүп кийирди да шалак узат астынан жаткырды. Дагы 19 суган үн чыкты. Эмне кылып жатканын өзү да жакшы билбеди. Кар бурганактап жаап жаткан. Коргондон кайра ашып түштү да тамтаңдай машинасы жакка чуркады. Көмөлөнүп түштү. Чалына араң туруп кайра чуркады. Шаша машинасына отурду да зуу койду. Кутман, токто дегенсиген үн чыкты. Тык токтотту. Эшикке чыгып артын караса эч нерсе көрүнбөйт. Айланадым. Көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптап келатат. Шуру али тирүүбү же чын эле жүрөгү урбай үзүлүп кеттиби аныгына жетпеди. Ал түгүл акыркы суранычын аткарып өз колу менен көмбөдү. Анда санда роза гүлүн алып барбады. Жылдар өтүп мезгил баарын учуруп кеткен. Экинчи кайра эстебейм деген. Мезгилиң да баарын алып кете албайт экен. Унутам десең эле баары унутулуп өчпөйт экен. Ушундай.